бугун менен сарбагачтын чабышына түрткү себеп болгон орус саясаты басып алышат. Кыргыздар бири-бирин эле донос жазып, бири-бирин эле өлтүргөн депчи. Этносто идеялык негиз керек болгондо ошол идеялык негиз жаңы ислам дине кырсыга өзөк болуп келген. Биздин түбүбүз ошол жактан келгендигинен бул талаш жаратпаш керек. Анан эми кыргызча келгенде баарына каганат система иштеп келип кыргызча иштебей калмакта. Атаки Батыр жыйында аябай көп окуйбуз. Сомонлоевка жөнүндө окуйбуз. Ошол эле учурда Үмөталы жөнүндө эч нерсе жок. Канатхан жөнүндө да аз билебиз. Жапайы болуп жок болмоксуна карачуңа биз деп ошого тарбиялашканда бир борунбой эмес 100 борунбойго чачса да болбойт эле. Басып алуу болгон. Менин атам сенин атаңдан кыйын деп балдар урушат го. Ошондой болуп атабыз азыр. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Эсимде подкастынын көрүүчүлөрү, угуучулары. Бүгүн биз өзүбүздүн кезектеги тарыхый подкастыбызды улантабыз. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Биздин чакыруубузду кабыл алып, биздин подкастка келип бергениңизге терең ыраазычылык. Биз ушул акыркы биздин подкасттарда кыргыз элинин калыптанышы жөнүндө, биздин тарыхый булактар жөнүндө талкууларды кылып жатабыз. Анан алгачкы эле суроом ошо Кыргызстандын байыркы тарыхында, орто коомдордогу эң талаштуу, иликтөөгө муктаж кайсы темаларды белгилейт элеңиз? Деги эле кыргыз элинин тарыхында өтө көп талаштуу, проблемалуу мезгилдер өтө эле көп. Бунун объектив дагы, анан субъектив дагы жагдайлар болгон. Эгерде субъектив жагдайларына карасак, биз көп жылдар бою, кылымдар бою 1,5 кылымга жакын Россия империясынын колониясы болуп келдик да. Анан ошо Россиянын курамында болуп, ийнеси деле ошол саясат улантты. Орусташтыруу же болбосо ресейликтер түзүлгөн саясат менен республикалардагы жашаган элдердин тарыхы көп окулбай калган, изилденбей калган. Алпысан Россиянын тарыхына басым жасалып, баатыра беркин бир элге айланат, Совет элине айланат, же болбосо мындай жөнөкөй тилин айтканда орусташат деген саясат болуп көңүл бөлбөй калган мага ойлойт. Экинчиден, бул эми биз кыргыз эли биз түрк моңгол элдерине киребиз дагы биз атап алабыз. Өзгөчө бир дүйнөлүк өзгөчөлөнгөн маданият жашаган көчмөн цивилизациясында. Ал эми көчмөндөрдө баарында белгилүү болгондой, кайсы бир мезгилде биздин жазуубуз, тамгаларыбыз болгон менен алар массалык кеңири катмарга тараган эмес, жазуу бизде көп колдонулуп алган. Ошол себептен биз жөнүндө өзүбүздүн өкүлдөрдүн жазган маалыматтары жок болгондуктан бул тарыхты издөөдө көп проблеманы чыгарат. Биз жөнүндө башка билимдүү элдер ана келип берет. Саякатчылар же болбосо саясий чоң окуя болот маалдарда гана үзүлгүзүү маалыматтарды берип коет. Ал эми үчүнчү проблема биздин эл ошол жазууну колдонбогон менен ар бир муун ушул өзүнүн тарыхын жеткириш үчүн ооз эки берип коюшат. Муну кыргыздар санжыра дейбиз. Же болбосо ооз эки тарых деп айтсак болот. Ушул ооз эки тарыхты берүүдө көп маалыматтар келген, бирок ал ооз эки болгондуктан көп нерселер өзгөргөн, унутулган, өзгөчө даталар унутулуп кетет, ооз эки сатылынбай калат. Анан бир чоң окуялар мезгил өткөндөн кийин кийинки окшош окуялар менен аралашып трансформация болуп, бир эле окуя болуп айтылып калат. Анан ошол себептен санжарында бир өзгөчөлүктөр бар да. Анан санжарда да ал жалаң эле тарыхты айтпас, анан идеологиялык да максаты болгон. Элдерди бириктирип, баарыбыз бир эл, бир тууган, бир кишинин балдарыбыз, бир тууганбыз, кандашпыз деп элдерди бириктирүү максаты дагы атайын ошол максатта аталаш тууганбыз, элдеш тууганбыз деп түрдүү сода менен кошкон. Ушунун баарын эске алганда биздин жанагы ооз эки санжаралык материалдар ошол совет маалында көп тарых изилдөөлөргө колдонулуп алган. Эми албетте эң биринчиден келген адамдар биздин этностук жөнүндө тарыхыбызга кызыгышкан, бул эмне болгонун каяктан билем эди. Ошондой эле ошол маалда эле ооз эки санжаралык материалдарды пайдаланышкан, бирок кийин советтик мезгилде официалдык тарыхка бул түзүлүш бою эскинин калдыгы, феодализмдин калдыгы деп эске алынбай калат. Ошондуктан ушундай жагдайлардан улам биздин тарыхта көп маселелер бар. Ошолордун ичинен мен айтат элем, эң орчундусу кыргыз элинин этногенези.
келип чыгышы, этностук тарыхы, ургулук курамы, калыптанышы деген маселелер бүгүн аябай чоң талаштарды жатып келатат. Андан кийин биздин ошо кыргыз элинин көчмө коомдо болгон мамлекеттик саясий түзүлүштөрдүн системасы, анын башкаруу системасы, юридикалык мыйзамдык жактары, социалдык экономикалык жактары да терең изилденген алынган эмес. Аны эмес керек болсо ошо Орто да Кытай булактарында жакшы эле жазылып калган көп элдердин, көп көчмөн элдердин каганаттардын тарыхы, Түрк каганаты, Карлык каганаты, Түргөш каганаты, Уйгур каганаты жазылды. Ал эми Кыргыз каганаты дегенде ушуга чейин толук кандуу адис изилдөөсү боло элек да. Ага мындай изилдөө болупурда кайрылып кеткендер болсо атай илимий изилдөө монографиялык деңгээлде тереңдетип изилдөө болгон. Андан башка дайыр чоң проблема мына бүгүн биз эгемендикке жеттик. Өз алдынча ушул өз алдынча болгондо биз өзүбүздүн кыргыз эли өз алдынча эле экенибизди, биздин өз алдынча мамлекетибизди казалап атабыз, элди патриоттукка даярдап атабыз. Бирок ошого карабастан биз баягы көп мезгил бою Россиянын курамында болгондуктан, андан кийин азыркы күнгө чейин Россиянын курамын толук мындай эркиндикке чыга албай, экономикалык жактан көз каранды болгон башкача неоколониализм формасында болуп турганыбызга байланыштуу бүгүнкү күндө дагы өзгөчө эски муун өкүлдөрү Россиянын таасирин жогору коюу, же болбосо деколонизация түшүнүктөрү менен кайра каралуу маселелер дагы толук ой эле. Болбосо ушул эле мезгилинде өткөн окуяларды кайра карап баа берүү, ошол эле Совет Биримине орношуу, басмачылык кыймыл, колхоздоштуруу, согуш жылдарында согушка катышуу жана башка сыяктуу маселелерди алсак, бизде Кыргызстанда орчундуу изилден толук болгон маселелер. Ошо эң орчундуу этностун калыптанышы темасы деп айта кетпедиңизби? Өзүңүз айткандай, бул этногенез деген эмне, бул процесс качан жүрөт, анан этнос качан калыптанат, ошолордун ишинен кыргыздар качан калыптанды эле, кыргыздар кыргыз этногенез менен канча бир жыл деп биз сыймыктанып келебиз. Анан кыргыздардын калыптануусун келгенде өзүбүз айткандай 15-16-кылымда унутабыз. Эмне үчүн ушундай кеч калыптанган, бул процесс жөнүндө айтып берсеңиз. Этногенез деген бул тарых илминде бир багы. Болбосо этностук тарых деп коет, орусча этническая история деп коет, кыргызча этностук тарыхтар. Ошол этностук тарыхтын ичинде өзүнчө бир багы этногенез деген сөз. Бул этногенез бул илимий термин болуп эсептелет. Баягы грек тилинен алынган этнос деген эл, генезис деген келип чыгып пайда болуусу. Башкача айтканда, элдин келип чыгып жаралыш тарыхы деген түшүндүрөт да. Бул ошол бир элдин илимде элди этнос ушул бир этностун кантип пайда болуп ушул азыркы күнгө кантип жетти деген процесстин изилдөө бул этногенез процесс да. Ал эми ошол этногенездин ичинде маселе этностун калыптануу теориясы деген болот. Этнос кантип пайда болот? Ал ошол илимий методика бар, ошол окумуштуулар изилдеп чыккан, атайын теорияларды иштеп чыккан. Бул эми математика илиминде же болбосо физика илиминдеги теориялар сыяктуу эле тарых илиминде дагы өзүнүн методикасы, теориялары бар. Ошол теориялар боюнча иштелип чыккан. Өзгөчө элдердин калыптануусу жөнүндө болгондо биз азыр айтып атпайбызбы, кыргыздар ушу 15-16 кылымдарда калыптанган деген деле анан мурунку кыргыздар эле болгон деген ушундай түшүнүк пайда болот да. Бул азыркы кыргыздар жөнүндө сөз болот да. Негизи кыргыздардын тарыхта эскерүүсү, биз мактанып, сыймыктанып айтабыз, кыргыз деген этнонимди алып келип айрыкча мезгилдейбиз да. Эми ошо этнос кантип пайда болот? Бул эми этнос деген эртең адамдардын жалпылыгы. Бир нече көп адамдардын жалпылыгы да. Ошол алгачкы мезгилдерде илимий теориялык жактан караганда адамдар негизи кандаш туугандар болуп жакындашкан. Энелеш, аталаш, жакын туугандар биригишип баары баягы адамдар социалдык жаныбарга кирет да. Бул жалгыз жашай албайт. Мисалы үчүн адам жок аралыгы болбосо бир киши өлүп калат да. Адамдарсыз жашай албайт. Ошондуктан адамдар жана коом менен ошол коом түшкөндө адегенде чыныгы кандаш туугандар болуп жакындашканда жалпы анан ошо кандаш туугандарга кошуналар, башкалар аралаштырып бир жалпы болот экен. Ошол этностун адамдардын жалпылыгы кантип пайда болот деген анын теориясы бар. Биринчи бир жалпы аймак болуш керек, жери болуш керек, территория болуш керек да. Анан ошол территорияда жашаган элдин окшош бири-биринин оюн түшүнүшкөн тили болуш керек. Андан башка алардын жалпы чарбасы болуш керек.
окшош бир типте чарба. Андан тышкары алардын бир маданий жалпы түшүнүгү болуш керек, маданий тилдик жалпы түшүнүктөр болуш керек. Анан ошол жалпылыктардын баарынан келип чыккандан кийин мана алар ошондо жакындашып отуруп биз бир ушундай деген жалпылыкпыз, биз этносбуз деп ошол элдин аталышы чыгат да, бул этноним деп аталат. Этноним ошол элдин атасы. Ошону качан этноним калыптанганда өзүбүз таанып билдик. Башкача айтканда илимий тил менен айтканда идентификация деп аталат. Ошо өзүнүн иденттүүлүгүн мен кайсы динмин дегенде мен орусмун, мен казакмын, мен кыргызмын деп. Анан ошол иденттүүлүк калыптангандан кийин анан этнос калыптанды деп ошол этноним боюнча бул уйгур экен, бул өзбек экен, бул кыргыз экен деп баалуу этет да. Эми ушул этностун калыптануу теориясы да. Мындай калыптануу процесси бул байыркы эле мезгилдерде болгон. Жана биз эң алгач байыркы Кытай булактарын алганда кыргыздар жөнүндө маалымат алып атпайбызбы? Ошо гундар түндүк батышка барып дининде духалерден анан кыргыздардын ээликтерин басып алды деп эң Мадишан жеринде жазылып атпайбы? Ошол жерде кыргыздардын өзүнчө ээлиги бар, коому бар, мамлекеттик күчү бар. Бир катар айтып атат, демек кыргыз деген этно башка элдер билип, алар өзүн кыргыз деп аташкан этноним калыптанган. Өзүбүз таанып билебиз. Эми ушул этноним калыптанганда этностун калыптасуусу боюнча бул теорияда батыш европалык көз караштар бар, анан россиялык окумуштардын көз караштары бар да. Негизинен биздин Евразияден ушу Россия окумуштарынын теориялары жакыныраак болот деп айтсак болот. Анткени батыш европалыктар көбүнчө батыш Европа элдери калыптанып аткан маалда алар улуттук мамлекет болуп калыптанган. Мисалы үчүн Франц мамлекет эли калыптанып атканда Франк мамлекети деп калыптанган. Англичандар калыптанып Англия мамлекет сыяктуу. Ошондуктан аларга мамлекет деген түшүнүк батыш Европада этностук бир критерий катары каралат. Ал эми россиялык окумуштарда каралбайт. Мисалы үчүн көптөгөн этностор бар, мамлекет жок, бирок элбиздер уйгурлар, курдтар сыяктуу элдер көп да. Бизде эч качан мамлекеттүүлүк концепциясы жазылган эмес да. Ошол россиялык илимий теория боюнча этностун калыпташуунун эки чоң этабы болот. Биринчи этабында бул байыркы этабы болсо аны генетикалык мезгилде кылат, этапта кылат. Же биринчи баскычтагы эл деп коет да. Биринчи баскычтагы этностор. Бул биринчи баскычтагы этностор дегенде мен жана айткандай урулук тилиштин базасында калыптанып, жалпы бала ушундой коомбуз деп этноним айтып калыптанып чыккандан кийин алар жамтылыкка айланат да. Алар негизги идеясы жанагы кандаш туугандарга бириктирип, алардын жанагы коомдук түшүнүктөрү ошол мифтерге, уламыштарга байланышат. Экономикалык, саясий байланыштар азыраак болот. Анан ал коом негизинен башка элдер менен аралашса бат өзгөрүп кеткенге ыңгайлуу болот. Бул биринчи баскычтагы элде. Бул мындай баскычтагы элде мисалы үчүн менен башка дүйнө элдерин айтпайм эми. Бизге белгилүү европалыктар айтсак, мисалы үчүн байыркы грек элиндер, байыркы римдик латындар, эльтрустер жана башкалар аз бүгүн жоктай аралашып кетти. Ал эми бизге келсек, бизде мына кыргыз, байыркы кыргыздар, Найман, Каңгылы, Кыпчак деген көптөгөн элдер болгон. Ушунун баары тең жана биринчи этносту биринчи баскычтагы этнос болуп калыптанып келишип, анан алар улам жаңы элдер менен аралашып, жаңы саясий түзүлүштөр түзүп атып, анан экинчи баскычта көтөрүлгөн да. Экинчи баскычка баардык этностор жеткен эмес. Алардын көбү башкаларга кошулуп кетип, ошо элдин компоненти болгон. Ал эми кээ бирөөлөр болсо ушу эски аталыш этнонимди сактап, мен баягы башка элдерди кошуп алып, анан экинчи баскычка жеткен. Андайларды экинчи баскычтагы этностор же болбосо археогенетикалык этностор деп аталат да. Археогенетикалык этносторго мына бүгүнкү күндө жашаган толук кандуу элдердин баарын экинчи баскычтагы этнос деп айтсак болот. Мына бүгүн жашап аткан кайсы гана улутту болбойт, казакту, өзбекту, кыргызду, орусту, англичан, булардын баары экинчи баскычтагы этностор да. Анткени алар биринчи баскычтагы этностор менен аралашканда башкаларды өзүнө кошуп алып, анан эски же жаңы этнонимди менен же болбосо эски этнонимди сактап калуу менен экинчи баскычка көтөрүлөт. Ал эми экинчи баскычка чыккан палеогенетикалык этностор баары компонент болуп башка элдерге кошулуп кетти. Мен айтайын деген
Şu tarix elimde özünчө тарихка кызыккан адамдырмын. Көбүнчө сөз болгондо биз байыркы элбиз, биз илгертен таза эл деген түшүнүктөр болот да. Ошон мейли байыркы Кытайларды албагыла, мейли байыркы славяндарды албагыла, мейли кайсы дүйнөдө мындай таптаза этностор болбойт. Бул тарыхтын башка элдер менен жанашышып, аралашып, ошол кошулуп, ошонун негизинде гана пайда болот. Ошол элдип түшкөн жанагы Өзбекстан, Эртүрк келгенде кошулуп кеткен элдерди бөлүктөрдүн компонент деп аталат. Элдин компоненттеринен турат. Кандай гана эл болбосун, көптөгөн компоненттер турат. Мейли Орустанда болобу, мейли Кытайда болобу, мейли Кыргызда болобу. Бизде ошондой жолду басып өткөнбүз. Биринчи баскычтагы этностон жүрүп отурган экинчи баскыч өткөнбүз. Ошондуктан мен айтат элем, биздин биринчи баскычтагы этностук мезгилибиз байыркы мезгилден баштап, башкача айтканда биздин заманга чейинки мезгилден башталып, Кыргызда биздин заман 10-чы жылында башкача айтканда эң чоң бийик чеги улуу кыргыз каганаты түзүлгөн мезгилге чейинки мезгилди биз байыркы палеогенетикалык кыргыздар деп айтсак болот. Анан ошолор кайрадан саясий тарыхта аралашып, ар кандай элдер менен согуш болду, аралашып отуруп, кайрадан азыркы мезгилде калыбына келди. Мына биздин курамыбызды карап көрсөң, урулук иште чоң үчтүк бар да, оң гана сол гана иштелет. Ошо оң гана сол гана деген иштеликтер формасына келип, азыркы тил, азыркы кебетегечлердин алган мезгил калыптанып бүтүшү ушу биздин 15-жылында бүтүп аякта. Анан азыркы мезгилге чейин муну биз археогенетикалык мезгил же болбосо экинчи баскычтагы эл деп айтсак болот да. Анын кээ илимде айрым элдерди үчүнчү баскычта эң деп аталгандар бар, бирок ал андай элдер бардык элге мүнөздүү эмес. Үчүнчү баскычта болсо супер этнос деп коюшат. Супер этностор булар өзүнүн маданиятын, өзүнүн таасирин дүйнөнүн бир бөлүгүнө бере алган элдер, англичандар, дүйнөгө бүткүл маданиятын тарата алды. Арабтар, Кытайлар, канча деген элдерди каратты. Орустар сыяктуу элдер супер этнос деп атат. Бул эми бул баардык элдерге мындай мүнөздүү эмес. Негизги жер бетинде эки баскычтан басып өтүштү. Биринчи палеогенетикалык мезгилди басып өтүштү, экинчи баскычта археогенетикалык. Биз азыр сөз кылып атканда байыркы кыргыздар деп сүйлөгөндө биз палеогенетикалык кыргыздар деп атабыз. Биздин заманга чейинки мезгилден баштап 10-чы жылга чейинки, 9-чы жылга чейинки кыргыздарды палеогенетикалык болгон, алардын турмуш шарты баардыгы жана чыныгы кандаш туугандарга басым жасалып, жана мистик окуяларга баягы байланышкан окуялар менен бириксе, ал эми кийин болсо ошол эле кандаш тууган деген идея калган менен негизинен көпчүлүк басымдуулугу саясий экономикалык жакка, саясий байланыштарга, экономикалык байланыштарга басым жасалган үчтүү курамга айланып, анан археогенетикалык экинчи баскычтагы этнос өтүп. Биз кыргыз эли ушул эки баскычтан басып өткөн элбиз. Биринчи баскычтагы мезгил биз мен жана айткандай байыркы мезгилде 10-чы жылга чейин деп эсептесек, экинчи баскычтагы мезгилибиз 10-чы жылдан 15-чи жылга чейин калыптанып кетип, анан 15-чи жылдан 20-чы жылга чейин жашап атабыз десек болот. Кийин келечекте тарыхый өнүгүү кандай болот, аны тагдыр көрсөтөт. Эмне үчүн 10-чы кылым? Балким мен мындай ойлоп кеттим, ошол кыргыздардын өзүнүн улуу кыргыз дөөлөтү болуп турган учурда башка улуттарды өзүнө сиңире алган эмеспи, өзүн ассимиляция кыла алган эмеспи? Кептин баары ошондой болду. Мына баягы кыргыздар, алгачкы кыргызды байыркы кыргыздар деп айталычы, байыркы кыргыздар кош элдер менен акырындан байланышып жашап, аралашып аткан менен балар өзлөрүнүн чегинде жашап келиптир. Эми майда бөлүктөр кыргыздар бар, кыргыздын майда бөлүктөр башка элдер бар. Ал эми 9-чы мыңда кыргыздар Борбор Азияга үстөмдүк кылган алып көп элдерди башкарып турат. Аларга көп элдер кошула баштады. Этностук курам өзгөрө баштады. Тилдик түшүнүк өзгөрө баштады. Коом таануу өзгөрө баштады. Ошо экинчи баскычта этноска өртөбө шарт түзүлдү да. Ал эле аралашып калганда түзбөйт. Алар аралашкан менен ошондо бир жок эле 150 жыл аралашып жашап, анан бир этноска биришет. Ошол процесс 9-чы жылда башталып, 10-чы жылда экинчи мезгилге өттү. Ал эми ошол процесс 10-чы жылдан 15-чи жылга чейин аралашып туруп, азыркы мезгилге жетти. Биздин кыргыз элинин экинчи баскычта өткөнүнө эмнеге мындай узунураак 10-чы жылдан 14-чы жылга болгон 4-чү жылда болуп калды дегенде, тарыхый бир чоң процесске кабылып калдым да. Себеби дегенде кыргыздардын жана улуу каганат кулагандан кийин кыргыздар жаңы жерлерге келип, жаңы элдер менен аралашып,
кыргыздар өздөрүнө кошуп, ал эми көп элдер кыргыздар бири-бири башкелдерге аралашып аткан маалда, калктанып аткан маалда Чыңгыз хандын журту болчу. Чыңгыз хандын журту Борбор Азияда, өзгөчө Евразияда элдер жана этно процессине аябаган чоң таасир берген, аралашып болгонда Чыңгыз хандын согушу ал жөнөкөй согуш болгон эмес. Жана көчмөн элдерден адамдарды аскерге алган эркектерди, мисалы үчүн 10 миңдей болгон. Ойраттар 40 миң аттı. Ошон киши 4 түмөндө. Bir түмөн 10 миң киши, бир 50 миң киши ушундай эркектин баары болуп кеткен да. Эркек алганда азыркыдай 5 мүшөнү көтөрүп алып кеткен эмес ал маалда. Ал эркек кеткенде боз үйүн, анан аялын, жоктугун 3-4 баласын, мал мүлкүн алып алып кеткен да. Эл бөлүнүп атат да. Анан алар башка элге барып, жебелди, кырылды, аралашып, алар жок болду, кайтып келбей калды. Жанагы элдерге ошондой майда элдер калганда бири-бирине кошуп, өздөрүн сакташ үчүн, коргонуш үчүн аралашып болду. Ошол себептен Чыңгыз хан эсилмечи 11-12 жылында биринчи этникалык процесс болсо Кыргызстанда, экинчи Чыңгыз хан чапкын айым 13-14 жылы дайым 200 жылдык процесстен кийин гана азыркы кыргыздар, азыркы мына бизче чыгып калыбына келди деп айтсак болот. Түшүнүктүү болуп атат. Түшүнүктүү болду агай. Ошондо Энисейдеги кыргыздардын ошол азыркы Ала тоого келиши экинчи этапка туура келип калды, Мындай да, бул Енисей анан азыркы кыргыз деген бир чоң проблема. Бунун жөнүндө бир 7-8 лекция өтсө болот эле. Өтө көп материал, анан изилдөөдө ар ким көп изилдөөлөрдө айткан. Тарыхта көптөгөн изилдөөчүлөр изилдеген, бирок ошонун баары белгилүү бир факттар менен изилдешкен, бирок ошолорду фактка баа берүүгө интерпретация болгондо мындай ажырым көз караштар менен дагы түрдүүчө пикирлер жаралган да. Эми ошонун баарын эгерде эске алсак, анан дагы бир жана мен жогоруда айткандай, ушу биздин кыргыздын тарыхы, этнос тарыхы көбүнчө чет элдик окумуштар изилдеген дагы кыргыздардын өздөрүнүн тарыхый түшүнүгүн эске алган эмес. Ал эми булактар дагы ушу башка элдердин өкүлдөрү жазган булактар. Мисалы араб тилинде жазылган булактар, тиги Кытай тилинде жазылган булактар, перс тилинде жазылган булактар, же болбосо түрк элдеринин башка элдери жазган булактарды ошолорду пайдалангандан кийин сөзсүз түрдө кыргыз элинин тарыхый түшүнүгү бар да. Мына санжалык түшүнүктөр бар да. Санжа анчалык жанагындай көркөмдөлүп кетпесин, алардын өздөрү базасына тарыхый окуялар жатат. Ошону салыштырып, тигил факттар менен аралаштыргандан кийин кыргыздардын этногенез маселеси мына толугураак чечилет деп айтат элем да. Эми мен кыргыз тарыхына кыскача токтолгум болсом, биздин күндөгү тарых боюнча мына байыркы кыргыздар, эң байыркы кыргыздар эң алгачкы мекени бул Чырыш Тияшын. Азыркы Ысык көлдүн түндүгүндөгү түндүктө жаткан Темир тоонун бир тармагы жугары Ала тоосу деп коет. Ошондон тиги Ыртышка чейинки жаткан жерлердин баары Алтай, Моңгол Алтайына чейин. Ошол жерлерде эң алгач ушул аймакта жашап, ал кыргыздар теле уруулары менен туруп, Кытайлар Гянгун жана башка деп беришкен да. Бул маалда кыргыздардын кошуналары жашаган элдери теле, башка түрк тилдендер болду. Теле деген бул Оғуз элдери, түрк элдери. Ошо түрк элдери бири болуп, анан кыргыздар арасында сан жагынан бири болгондон Гянгун деп бөлүнгөн. Денелиндер өзүнчө болсо Гянгун аларга тетек болду. Сан жагынан бөлүнгөндүктө эки элде турган. Ошондон кыргыздардын тарыхый жактары жазылып калып атат да. Анан ушул элдердин аралашуучу дагы жанагы кошуналар дагы түрк тилдерде болгондон ундар, ушундар, дининдер сыяктуу ошол менен тектеш, ошол менен маданияты бирдей болот да. Ал элдер жашоосу акырындап өтүп отуруп, анан 6-кылымга биздин 5-кылым. 5-кылымда биздин билебиз, ошол маалда биз кыргыздын тарыхты калган мезгилден баштап хун деп коет. Европалар хун деп. Ошол хун элдери Борбор Азияга көчкөн идеясын шиддет саясий үстөмдүктө илектирген. Ошо кыргыздарга теш, кыргыздардын тууганы болгон эл. Ошол хундардын мезгили начарлап биздин заман 2-кылымдан баштап кыйрай баштаган. Аларды кыйраткан эл Ирак, Чыңгызстан, Моңгол тектердин балаларынын бири болгон Сянбе деген элдерди келип талкалашты. Таншхайдын башчысы болгон ошол кишиге чаап, анан хундардын бир бөлүгү Сянбедеге кызмат кылып,
аларга аскер болуп калды, бир бөлүгү Кытайга көчүп кетишти. Үчүнчү бөлүгү алар кеңешим. Ел тыйылып болот. Эмне кылабыз? Мындан ары согушабызбы, жадан кылабызбы? Эndi ала чечим кабыл алды. Өтүштүн боюна жаңы жерлерди барып өздөштүрүп, анан күч алып турган кайра курабызбы. Алар батышка кетишти, Европанын күчүнө кетишти. Ал эми ушул хундар энеген азыркы Монголиянын эркин талаалары бош калды. Ошол сиамбилер ушул түрк элдерин башкарыш үчүн ошол сиамбилердин бир бөлүгү жужандар келип иштенди Кылабастан жака. А жужандар болсо Ордостун боюндагы Айшина түрктөрүн чыгышты яшадан тулуу Алтайга алып келген. Ошентип жана түрк каганаты пайда болот ба. Ошол Айшина түрктөр келгенде алар тиги теле урууларын башкарганда ошол мен бул жерде так ачык факт жок, бирок кыргыздар ошол маалда 15-жылдын аягында биякта эскерилет, 6-жылдан баштап Енисейде эскере баштап кеткен. Кыргыздар ошол Айшина кысым болгондо алар Айшинага баш ийселбей чыгышты яшадан Енисейге келип отурганда бул Енисей кыргыздар деген термин дейбиз, орто кылымда кыргыздар жазат. Енисейге көчүп барып, ошо 6-жылдан 9-жылга чейин Енисей боюнда жашаган да. Енисей боюнда жашап, алар баргандан кийин башка этностор менен кошулуп алып, башка элдер менен мамиле кыла баштады. Бурун жалаң түрктөр болсо эми башка теги башка элдер менен. Шашын кыргыздардын жакын кошулган аз урууларды да, шиктер деп атат, Курукандар деп атат, Бома, Ала дегенинде түнүн кыргыздардын тили башкачараак, анан алардын такай бири-бири менен согушуп чакырып, ошондой жаңы элдер менен кошуп, жанагы байыркы кыргыздардын орто кылымда да Енисей кыргыздар дейли, орто кылымда да Енисей кыргыздардын курамы өзгөрүүдө. Алардын жанагы этностук компоненттеринде жаңы өзгөрүүлөр болуп аралашып атат. Анан алар ошо Енисей боюнда дагы мамлекеттүүлүгүн сактап калып, көптөгөн элдердин өзүнө баш ийдирип, алар кыстым болуп, жана алардан салык алып баш ийдирип, экономикалык жактан саясий жактан иштенди бул. Турган маалда бирок Енисей кыргыздарына каршы уйгурлар адегенде түрктөр болуп, анан чыгыш түрктөрү, анан экинчи чыгыш түрктөр болуп, анан алардан кийин уйгурлар келип иштеп жүрдү. Акыры бирок кыргыздар өздөрү жана мамлекеттүүлүгүн сактап, ошо уйгур каганатына каршы күрөшүп 20 жыл согуштан кийин 9-жылдын 1-жылында чыгыш түркүнчү уйгурлар талкалап, анан Борбор Азияга кыргыз каганатын курдуп атпайсызбы? Ошол мезгилде үчтү эле бир нерсе эсте алынбай жүрөт биздин изилдөөчүлөрдө. Кыргыздарды ошол улуу каганат түшкөн эле Енисей боюнда Абаканда жашаган деп айта берет да. Чын-чынында Абакан Енисейден баштап чыгышта жашаганга чейин болсо Чоңхиндан Шишинга чейинки түрк элдерин башкарып 5-6 айлык жол болуп кетет. Ал жерден башкаруу өтө ыңгайсыз болгон. Тарых булактарын баары көрсөтүп турат. Ошол улуу мамлекет түшкөн көчмөндөрдүн борбору Монголияда Камгайталарда болгон. Ошол түрктөрдүн борбордогу Алтайдын менен Камгайдын аймагында болгон. Жана Карахорумда. Андан кийинки уйгурларда да ошол жерде болгон. Карабаласын болсо Орлубалк. Ал эми кыргыздар дагы уйгур каганатын басылган эми ошол уйгурлардын борбор шаарына көчүп келди деген маалыматтар турат, факттар турат. Ошону тизден изилдөөчү эс албай, акайлап кыргыздарды Енисей боюнда жашаганда эсептеп көрүшкөн. Кытай булактарындагы маалыматтар боюнча уйгур каганатынын ортосунан Карабаласында кыргыздардын Енисей боюна, Абакан боюна чейинки жерде 2 айлык ат менен жүргөн жол деп эскеришет да. Бирок ошол кыргыздар уйгур каганатын басып алганда, жазган маалыматтарда кыргыздын каганы аскер менен келип уйгурлардын борборун басып алды, башкача канга берип басып алды. Анан алар жерде азыр ошо мурунку уйгурлар жерине келип, азыр уйгурдун борборунун Карабаласында 15 күндүк жерде турат дейт. 2 айлык жол менен 15 күндүк жол деген башкачасында Кангай түндүк ойтестеринде жана Танола тоолордон түштүгүндө кыргыздар көчүп келген жерде болуп атат да. Башкачасында кыргыздар ошол 8-жылдан баштап мурунку уйгурлар башкарган Кангай тоолорунун элдерди башкара баштаган. Мындан башка дагы кошумча маалыматтар өтө көп маалыматтар бар.
кандай тоолорундагы айрым бир тарыхый эстеликтерде кыргыздардын эстеликтери калган кыргыз аташтары сакталып калган жерлер бар. Кыргыздардын ушу кандайда болгондугун эскерген жер аташтар, топонимдик аташтардан башка фольклорлук маалыматтар бар. Саясий кыргыз эли бардык өзекти сан жайларында биз Енисей деген бул эми кыргыздыкы эмес сөз эмес. Енисей кыргызда кем деген. Кем дарыясынан келдик же болбосо кемдиктен келдик деген бир да кыргызча эсимде бар эмес. Биякта мына Белек Султанайыптан баштап карап көрсөңүз болот. Биз кыргыздар бияка ала тоо келгенбиз. Эми кайдан келгенбиз дегенде Алтай Кангайдан келгенбиз де. Алтай Кангай деп элдин эсинде Кангай менен Алтай айтылат. Манас эпосунда толугу менен Кангайдагы кыргыздардын кандыгын кара кытайлар басып алганда ошолорду бошотуу үчүн согуш болуп, Кангай үчүн барып согушуп, Кангайга барып кайрылдым, канатыман айрылдым деп Орхондун суусун кечип өтүп согуштун баары ошол Кангай үчүн болот согуш эпоста. Бул деген ошол Кангайда кыргыздардын жашап ошол жердеги ийгиликтер үчүн маалыматтарды айтат да. Ушул кыргыздардын өздөрүнүн санжаалык маалыматтарында өтө бай материалдар бар. Кангайды жерде тургандыгы, Кангай жөнүндө, Алтай жөнүндө маалыматтар бар. Ушулардын баарын эске алсак биз, кыргыздар ушул улуп калган маалда Енисей боюнан жер которушуп, эми ал жер которгондо баары бири калбай 100% көчүп келбегенден алыс болуш керек. Айрым бөлүктөр балким Абакан боюнда калышы мүмкүн, айрымдар башка жерде болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк масса Кангай тоолоруна келишти. Жана ошол жерден башка элдерди баштап турушкан. Кыргыздардын башкаруусы 80 жакында үстөнлүк кылды улуу. Анан 80 жылдан кийин балким алардын ички саясий тирешүүлөрүнөн, саясий абалын начарлашынан да болушу мүмкүн. Экинчиден сөз тетиш кылышмак. Ошол маалда 10-жылдын башында 906-жылы өзүн императормун деп жарыялаган кара кытайлардын башчысы Аббасини мамлекети, я мамлекети. Ал 923-925-жылдары 2 жолу Кангай тоолоруна жортуул жасаган. Ушул жортуулда түздө кыргыздар менен согуш болгондугу айтылбаса дагы кыйын маалыматтар бар. Кыргыздар менен согуш болгондун байкасып турат. Себеби биринчи жортуулдан кийин 2 жыл өтүп, 1 жыл өткөндөн кийин кайра экинчи жортуул жасалат. Негизи тиякта каршылык көрсөткөн болот. Экинчи жолкусунда алар карап алгысында алып ошол Аббаси, анан Турфанда жашаган уйгурларга катышкан бар топтун кетиргени бар. Ал катта Аббаси жазды. Уйгурлар ортогондордо уйгурлар да Турфанда. Силердин ата-бабаңар жашаган жерди биз бошоттук. Силердин шаарыңардын калдыктары турат. Силер жазган таш эстеликтер бар экен. Биз ошол жерди бул бошотуп коюп, силер бияка көчүп келиңер. Кара кытайларга берген маалымат боюнча Турфан кеткен уйгурлар андан баш тартышты. Алар калп айтышат. Алардын кеткенин ашып кетсе 80 жылга жетип койсо. Алар айтты, биз ал жерден кеткенибиз 300 жылдан ашып кетти. Биз бул жерди өзөштүп алдык, биз аяка кайра барабыз деп баш тартышканда күчтүү эле суроо болот. Кара кытайлар Кангайга келип ошол жерди бошоткон. Эгерде эмнеге сөздү уйгурларга кайлап да андан мурун кыргыздарга кайрылбайт. Себеби кыргыздардан бошотуп атат да жерди. Анан алар билген, жакшы билген кыргыздардын душманы уйгурлар болбойт. Ал жерде уйгурлардан кыргыздар болгон. Ошол үчүн алар уйгурлар чапырып, кыргыздар кайра ал жерде ээлеп албасын деп уйгурлар кел, бул жерде ээлебей атат да. Бул жерде түшүнсөк болот. Экинчиден кыргыз элинин озек чыгармасында бүгүн лакап болуп турган кара Кытайды каптап келатат деген түшүнүк бар. Бул түшүнүк жөн жерден пайда болгон жок да. Кайсы бир мезгилде ошо кара Кытайлардан кыргыздар зап көрүп, кара Кытайлардын саны өтө арба болгондуктан ал калармандыгын кабарлатып атты. Бизде лакаптуу эң көп адамдардын каптоосу болсо кара Кытайды каптап деп коет. Үчүнчү чоң булак катары Манас эпосу айтылат. Кара Кытайлар менен кыргыздардын согушунун бириги ошол топ жалгыз гана 10-жылдын биринчи жарымында болушу мүмкүн болот. Башка жерде так эч кандай булак жок. Ошол факт өзү 10-жыл болду. Ушунун өзү кыргыздардын жери которгондугун айтып атат. Ушуну эске албай атат. Ушул каганаттын эли Кангай тоолорунда, бул Кангай тоосу негизинен Борбордук Монголия деп атсак болот. Ушу Кангай тоолорунда турганда ал жерге кара Кытайлардын соккусуна алынган кыргыздар кулаганда алар
айтып кетишти. Ушул кайтыкана талашып башталат. Аяка кеткенде көпчүлүктөр айтат, мисалы Хотяковдун жазганы бар, Енисейге кирип кетти деп. Бирок ал Енисейге кирген маалыматтар жок. Эми айрымдар Енисейге кетиши мүмкүн. Көбүнчө ушул Енисейдин башындагы Кишиген, Чоңкем, Бихем, Хакемге деги Енисейдин башындагы дарыга бар, ошол тушка кеткендиги жөнүндө маалыматтар бар. Ал жер азыркы Тула десе болот. Ал эми Енисей боюна кайта масса алатын барган жөнүндө маалымат жок. Көпчүлүк маалыматтар Алтайга, Моңгол Алтайына кеткенин айтат. Бизде түшүнүк болуш үчүн кыргыздарда Алтай десе Орус Алтайын элестетебиз. Орус Алтай бул ошо Алтай тоосунун биткичи келип түзүлгөн. Ал Алтай тоосу бүт Монголияда жатат, көпчүлүк Кытайда, Казакстанда. Анан ошончо Моңгол Алтай деп аталат. Ошо Моңгол Алтайына кетип, көбүнчө Ыртыш дарыясынын боюна жүргөн жөнүндө өтө көп кабарлар бар да. Масса. Жөнөкөй мисал алып көрсөк, 16-жылында, 17-жылында Түштүк Сүмбүлгөн Орусда Енисейдеги кыргыздардын саны ашып кетсе 15.000ден 25.000 чейин ана эсептеп алчу. Ал эми батышка кыргыздардын 1 миллионго жакындап кетип атат да. Эми ушул Ыртыш боюна келип, баягы Моңгол Алтайына көчүп келгендигиндеги маалыматтар тарыхта кошумчалуу өтө эле көп. Ошол менен монголдордун чабуулунан кийин жанагы бийлик талашта Арык-Бака менен Хайдынын ортосунда бийликтешсе, кыргыздар Алтайда туруп, эмеге Арык-Бакага жакын экенди айтат, Алтайды, Моңгол Алтайын. Анан Арык-Баканын өзүнүн ээлеген жерди жайкысын Алтайга жайлап, кышкысын Теке менен Кыргызга кыштайт. Кыргыз деген бул ошо Алтайдын батыш Монголиядагы жер, анан Кыргыз Нур деген турат. Ушу Кыргыз Нургөлдүн өзү дагы Чыңгыз хан чейин монголдор бул жерге келген эмес. Биринчи жолу монголдордун келиши батыш Монголияга ушу Чыңгыз хандын келгенде. Ал жерге келгенде ушу монголдор бул жерди кыргыз көз алып болгон. Эмне кыргыз көз? Ага чейинки аталыш бизге белгисиз. Монголдордун тилинен бизге жетти. Демек ошол жерде кыргыз аталгачы кыргыз деп аталган. Ал эми ошол Чыңгыз хан келгенге чейин арачтатында маалымат бар. Кыргыздар Ыртыш боюнда турушкан, Көгүртүштө турган кыргыздар башы наймандар согушу кыргыздарды Көгүртүштөн сүрүп чыкты деп. Көгүртүштөн сүрүп Кыргыз Нур тарапка кеткендиги. Моңгол Алтайынын түндүк бетине болгондугу жөнүндө маалымат бар. Ушунун өзү баары кандайдыр кыргыздар Алтай тарапка жүрүп отургондугун айтсак, мунун өзү Манас эпосунда айтылып атат. Манаста Алтайга келип туруп атпайбы? Алтайга келип туруп, Алтайдан өсүп атпайбы? Анан кайра чоң аталар ээлеген жерди бошотом деп кандай кабар согушат атпайбы? Ушул фактылардын баары кыргыздардын жанагы жер которгондо Енисейге эмес, батышка, Чыгыш Тянь-Шань, Ыртыш бою тарапка келип отургондугу жөнүндө айтсак болот да. Ошол жерде Рашидатин деген тарыхчынын Жамат тарых деген эмгегинде кыргыздардын Чыңгыз хан башы дегенде мындай деп жазат да: кыргыздар азыр бирликтүү бир хааны жогап, алар эки аймакта иштейт дейт. Жакын турган эки аймак дейт да, жакында. Бирөө Кем-Кемжүт дейт. Экинчиси Кыргыз областы, Кыргыз аймагы дейт. Анан ошо Кыргыз областы деп талаш башталат да. Бар биздин токумда анан чыгышта байкалдым. Бирок ал жерде Кемжүт менен жакында экөөнүн бир турган таанылуу тоосу, анан Кыргыз областы, Кыргыз тегерегиди аймак деп аталат да. Демек биз кыргыздардын жер которусу дегенде Енисейден Кангайга, ана Кыргыз мамлекети болду. Кангайдан Моңгол Алтай Ыртыш боюна жер которгонун айтса болот. Анан Ыртыш боюна келгенде бул жерде ал жер ээн эмес болчу. Ал жерде да адамдар жашашчу, ал жерде да үлкөт бул жерде басым көбөйдүрүп туруп дейди. Кимак, Кыпчак элдер турган. Кыпчак деп коебуз. Кыпчак деген негизи бул биримдик болгон 7 чоң бойдон турган. Эми Кимак, Кыпчак деп ошол элдер турган. Ошол элдер менен кыргыздардын аралашуу башталат. Жана Енисей кыргыздардын бир бөлүгү Ыртыш, Алтай бөлүгү, ал жердеги жер Кимак, Кыпчак элдер менен аралашуу башталган. Кимак, Кыпчактардын айрымдары кыргызга жамаат болуп, айрым кыргыздар болсо тилерге аралашуу процесс болгон, кошулар менен аралашуу жана налака бул
бул процесс болуп таган тияктан келген бир кыздар мына тарыхый маалыматтарда Абдутуллах деп келген кызы мамлекеттин жоготкон эмес. Кыргыз каганы бар, ханы бар деп Абдутуллахтын жазган маалымат бар он жылында. Кыргыздардын жери 40 күндүк жол. Алардын башчысы бар, каганы бар. Туусу жашы тиги ханын жанына 40тан жашы ана кишилер отурат, жаштар анын жанына отура албайт деп аябай жакшы жазган Абдуллах. Ошо Абдуллахтын эмгеги деп турат. Ал Кыргызга келгенде ал жерде өздөрүнүн саясий системасы жоготто келген, ошондон көбүлдөр ресми кошо баштаган. Ошентип жанагы кыргыздардын экинчи этностук өтө процесси бышалган. Бул жерде энеселик кыргыздар болсо ядро аларда эми кыйматтуулуктар ушул жерде биз айтсак болот. Ушул жерде жанагы кыргыздар ошол оң канат, сол канат деген кыргыздын эки канатынын түптөлүшүнөн болгондо бул эки урууну эки бирикти болуп башканда ар бир алар баягы тарыхта белгилүү бирөөнү оң анан сол канаттын бир аты Куу болду. Куу деген куба, сары, половой. Булар лебед, куу деп лебедиси бул кыпчактардын символдук Куу болду. Куу деген бул ошол кыргыздар Моңгол Алтай ылтыштагы кыргыздарга кошулган негизги кыйммат кыпчак тилинде эсептелген деп урулган. Ал жерде кыргыздарды аралаштырды, яғни кыргыз болсо аралаштырды. Ал эми оң канаттагы урулардын басым бир көпчүлүктөрү булар энеси боюндан каңгайдан келген болуш керек. Ошондуктан оң канаттын түсү ак, демек таза, кошулбаган деген милдет да. Ошентип оң канат, сол канаттын кошумчаттары семантикалык белгилер. Бирок куу, бирок ак болуп атпайбы. Ошентип анан ушул процесс башталды. Чыңгыз хандын заманына чейин жүрдү. Анан айрылып кыргыздар бышалып баштаган. Эми тарыхый булактарга токтоло турган болсок, биз билебиз 7-жылынан баштап, өзгөчө 8-жылынан баштап ислам илим аябагандай бийлик деңгээлге көтөрүлдү. Ошол ислам тарыхчылары, эми ислам тарыхчылары дегенде жана эле арабтар эмес, көп элдер мусулманчылык болгон элде илим дүйөлдөп келип, тарыхты географтар жазган тарыхчылар болгон. Ошолор мемлекетинде мурун 9-жылга чейин, 8-9 жылдарда араб булактарында кыргыз деген этноним менен жазылат. Башка эч маалымат жок. Мисалы, Ибн Хурдук, Мухан Ибн Муандын маалыматтарын алсаңыз, кыргыз деген эле бар, башка эчтеке алар менен маалымат түшпөйт. Ал эми 10-жылдын ортосунан баштап, мусулман автодору кыргыздар жөнүндө көбүрөөк маалымат беришет. Ошол эле Абдуллах эң биринчи берген. Абдуллах деген Самарканддык үйдө таяп айтканда бияктагы жол фактистүүдөн түндүк менен илен менен экен. Ошол жерде барат кыргыздар жеринде жазылат да. Эмек кыргыздар бияка келген айтат. Абдуллахты карасаңыз болот. Алистахны карасаңыз, Алистахны өзүнүн эмгегин акыркы жол редакциялаган ошо 10-жылдын жылдарында. Кыргыздар жерде кошулгандан бери кайсы сөздөр менен кошсо тургандыгын маалымат бере алат. Ал эми андан кийинки окумуштарда да ушулар бар. Анан эң кызыгы 11-май 12-жылдын башында Ишан Идрис деген чоң окумуш болгон. Бул Хордова мамлекетинде жашап. Ошол Андриси карта түзгөн элден. Ошол картада Өртүш суусунун боюнда кыргыз деп жазылат. Өтүштө. Ал эми худут алганда болсо кыргыздардын жеринен Өртүш дарыясы башталат. Эми Итил дарыясы башталат. Ал эски мусулмандардын түшүнүндө Өртүш айланып туруп Волгага куят деп ойлошкондо, ошол Өртүштүн башында кыргыздардын өлкөсү турат, кыргыздардын чектери бар деп маалыматтар толугу менен кыргыздарды Өртүш боюна берет да. Ал эми ошол 11-жылында Махмуд Кашкарны карап койсоңуз, Махмуд Кашкари түздүкчүлүктөгү бирдей жазган эмес, көргөн эмес. Ал эми түркөлдөрдүн жазып койгон кыргыздарды кайдарды
Yani талааларында болдым деп жаза. Махмуд Кашкар эч качан түштүк сүйлөрдү Енисей боюна бара албайт болчу. Ал эми өрттеш болсо жогору алат болсо жакын жерде ат менен аттап. Ушунун баарын биздин Чыңгыз хандын чогулуна чейин 10-11, 12 жылында жанагы Рашидаттын жазгандай өрттеш боюндагы Бөгөтүстандан Наймандардын чогулунан кийин сүрүлүп чыгып Батыш Монголияга Кыргызстан аймагына барып калды деген маалыматтар. Ал эми Чыңгыз хандын чабуулуна болгондо жанагы энден аралашылган кыргыздардын эпин агенесин экинчи мезгили башталды. Агай, ушул сиз айтып кеткен ошол кангайдан ошо Монголиянын Алтайына Иртышка кайра азыркы Ала тоого көчүп келгендиги жөнүндө жазма булактардан сырткары археологиялык далилдер барбы? Археологиялык далилдер албетте маалыматтар бар, бирок мындай да археологиялык маалымат деген бул буюм аркылуу берилген маалымат. Ал жерде адамдын тили жок, табылган буюмдар менен ал буюмдардын окшоштуктарын салыштырып карап көрүү менен эгерде мындай ташка таанууга баскандай тастыкталган табылмалар болсо мындай талаш боюнча чечилип кылмакта. Ошол табылмалар бар, бирок аларды интерпретация кылганда түрдүчө интерпретация кылып жүрүшөт, талашып жүрүшөт. Бирок мындан мен айтат элем Россиялык советтик чоң окумуштуу археолог Сагинов деген болгон. Ошол Сагиновдун бул чоң археолог болгон Сагиновдун изилдөө боюнча Енисей боюнда кыргыз маданиятына тиешелүү окшош маданияттар 5 аймакка кеткен да. Биринчи табылган жери Енисей бою, экинчиси ошо Борбор Монголия каңайтра, үчүнчүсү Байкал тарапта чөйүшүп, төртүнчүсү Өртеш бою Чыгыш Казакстанга чейинки Чыгыш Тянь Шандын ушул аймактардын баарын кыргыздарга тиешелүү маданият баардыгын тастыктаган. Эгерде биз ошону алып көрсөк, ошо Енисей боюна мүнөздүү таза кыргыз маданияты келип, жанагы Чыгыш Казакстан аймагы азыркы жанагы Талдыкоргон, Саркан тоолор бар да. Ошол жердеги элдер менен аралашканда алар бир аз маданият өзгөрүшү мүмкүн да. Анан бул жерде чоң нерсени айта турган нерсе ушу маданияттын өзгөрүшүнө диний өрөм-чыңдар дагы таасир берген да. Кыргыздар андайдан Өртеш боюна көчүп келгенден баштап, мына ошол Чыңгыз ханга чейин эле биткалар булактаганда кыргыздарды ислам дүйнөсүнө чектешүү катары берет да. Ислам өпөсү билебиз биз 10-жылында, 11-жылында исламдын чеги Иле дарыясы болгон. Чыгышта эң жеткен Иле дарыясын билебиз да. Ушул жерден Кызыл Ялаш түшсө, бирок теке суусу куйган чоң дарыя бар Казакстандын батышында. Ошол Илеге чейинки аймакты мусулмандар турган. Ошол мусулмандарга чектеш жерге көчүп келген тартып кыргыздардын диний түшүнүгү өзгөргөндүгүн жазган чоң маалыматтар бар. Ошолор негиз катары мен Ал Марвазини айтсам болот да. Ал Марвази айтып да, ал киши 11-жылда, 12-жылда жашаган, 11-жылдын сөз болгону кыргыздар мусулмандарга чектешүү шаарынан баштап өлүктөрүн мурун өрттөп, анан бөлүн жерге коюшту, идишке салып. Азыр өлүктөрүн өрттөбөй, өлүктөрүн жерге көмө баштады. Бул динин сөз. Бул кандай гана дин болбосун, акыры тиги дүйнө жөнүндө байланышат да. Жан өлгөндө эмне кылат деген маселени карайт да. Кыргыздар ага чейин от тазалап, отко баарын тазалап кетет да, отко өлүмүн өрттөп алса, тиги дүйнө орамдап отко сүйүп атса, отту мусулмандарга жакындап кошолгондон баштап өлүмүн жерге коюп беришин, алар кыргыздын башында диний революция болду, башка динге исламды кабыл алып деген сөз болуп атпайбы? Исламды аша баштаганда алар өлүктөр мусулманга окшоп кое баштаган. Ошондуктан жана Кыргызстан Енисей боюнда кыргыздарга окшош маданияттардын кабылышында проблема айланган. Ушунду эске алыш керек да. Ошо Ал Марвазиден баштап 11-жылдан баштап көп маалыматтарда кыргыздар исламдашып, ислам динин тута баштагандыгы жөнүндө аны эмес Хубилайдын маалында бул 13-жылында Хубилайга Пекинге баткан түрк элчиленишинде бир тумак анан кыргыз анда 3 кишинде жазган. Алар Хубилай деген тамактан баш тартып, биз мусулманбыз, өзүбүзчө тамак жесек да, Хубилай алар жазбап өлүмгө бултурган маалымат.
Мынча адал жейишсигинде. Ошол жерде кыргыз деген жер. Демек кыргыздар исламга аралаша баштаган. Анан бул ислам динин көбүнчүлүгүн кыргыздар түшүнөт. Ушу көчөлө пайда болгону менен тиги кыргыздар мусулман эмес деп ташкасы күчүдөн эл болчу дегендей түшүнүктүү азыр басылуу болуп кетип атпайбы? Эми 2 миллиард башкача айтканда бүткүл жер калкынын чейреги 4/1 исламды тутунуп, ал ислам экен, ал кыргыз мусулман болсун деп болбосо өзгөрбөй турган. Бирок бул жерде объективдүү мамиле кылыш керек. Кыргыздар жанагындай экинчи баскычка башкелдердей болуп өтө албай жок болуп кетти. Экинчи баскычка өткөндө ошол элдердин бир идеологиялык негиз керек эле. Этносто идеялык негиз керек болгондо ошол идеялык негиз жаңы ислам динине өзөк болуп келген. Ислам динине өткөндөн кийин ана өздөрүнүн элдиктигин жана сактап, мурунку этностук көз караштарын сактап, башка элдерди бириктирип өтөт. Ал эми көбүнчө жанагындай башка жергиликтүү динде ишенгендер бар тең жана бир Кудайга ишенген диндеги баары өтүшкөн, бирок алар майдаланып кетишкен. Ошол ислам дини 11-жылынан баштап эле кыргыздарда тарай баштагандыгын, аларга идеялык негиз болуп бергендигин айтсак болот. Бир кыймал жерде бул жерде сөзсүз талаш болушу мүмкүн. Талаш кандай деңгээлде мусулман болушту? Эми көчмөндөрдө ислам дини үчүн маданий очок керек. Окуш керек, арабча, баардык абиаттар жазыш керек. Көчмөндөрдө андай маданий борборлор болгон эмес. Шашындын жазында 4-5 ай бир жерде болсо, жайында башка жакка кетишет. Бизде башка, кышында башка да. Такай мындай билим алуу системасы болгондуктан алар жалпы мусулманча идеяны гана алып, ал эми жанагы абият жазууларын жакшы өздөштүрүп, баягы эски тишиктер менен аралаштырыш. Ошондуктан кыргыздарда жанагы ислам диничиликти элементтердин көп болушу бул жана кыргыз эмес, көчмөндөрдүн жалпы мүнөздү ошого байланыштуу. Бирок негизги идея ислам бир Кудай, ушундай акырет бар деген түшүнүктү алышы кыргыздардын этностук сакталып калыштуу идея катары сакталып келген десек болот. Сиз орто кылымдар боюнча Кыргызстанда муктадиссиз да. Анан совет доорунда биздин тарых жазылды, академиялык тарых жазылды. Анан расмий эс тутум саясаты ошо орто кылымдардан кайсы бир тарыхый окуяга басым жасап, кайсы бир тарыхый окуяны көмүскөдө калтырган учурлар болду эле. 20-кылымдагы бир саясат орто кылымдын тарыхына кандай таасир этти? Тарыхыңыз. Бул эми ол саясат болбосо ар бир өлкөдөгү саясий окуялар тарыхый дине таасир берет. Бул тарыхый дине биринчи кезекте субъективдүү болгондуктан, экинчи кезекте бул тарых ошол коомдогу саясатка, мамиле түзүшкө жана патриоттуулукка үндөгөндүгү үчүн ар бир саясий өзүнө ыңгайлаштырып, ошол тарыхты өзүнө ыңгайлаштырууга аракет кылат. Бирок ал убактылуу ыңгайлашкан менен бар ал саясат өткөндөн кийин тарых өзүнө калыбына келет. Бирок тарыхты жанагындай учурда бурмалашып, башкача кылганда болгон сөз. Мен жөнөкөй мисал айтайын. Союздун маалында Сталин өлгөндөн кийин СССР менен Кытай эл республикасынын ортосунда мамиле киши начарлай баштаган. Өзгөчө ушу 60-жылдардан 70-жылдардын ортосунда Кытай менен мамилеси кескиндешип, Кытай республикасы социалисттик республика болгондугуна карабастан Советтер Союзунун номер 1 душманы саясат баштаган. Кытайдын өлкөсү ушу СССРдин көп жерине керек болсо Уралга чейинки аймакты биздин тарыхый жерлерде жана илимдер фундаментин аракет кылат. Ал эми Совет окумуштары өзгөчө көбү орус окумуштар, Кытай таанган сен болот. Аларга жооп кылып кытайлардын чеги жанагы Кытай дубалынын ар жагында болгондугун талашып ушундай калеме байлашып. Ошол нерселер жазган Кызысов деген исмине агайыбыз бар, ошонун муктемирлери бар Кытай тарыхында. Биздин академияда мен иштешип калдым. Галина Петровна тежебиз. Ал киши деле ошо Кытай булактарын которуп жүрүп кийин жана кандидаттыгын защитаганда көп кишилерди защита кылдырбай саясатка байланышы. Анан акырында жабык защита кылды. Анын эмтектери жарыяланат жок да. Ал киши деген эмгекти жазады, көбү мындай жарыяланбай калды. Мыкты Кытай боюнча аябай жакшы киши болчу. Ошол Кытай менен советтик саясатка байланыштуу
Борбордуу Азияда, өзгөчө Орто Азия деп. Түркистанда чүбүз да биздин тарыхыят Түркистанда. Түркистандын кийин Орто Азия деп, ошо Орто Азияда Кытайларда чейин жашаган бир эл деп коюш керек болгондору кыргыздарда автохтондуу деген идеядан чыккан. Ушул бул жерде фарстар бар экен, эми фарстар түштүктөн бул келип атат. Ал эми бул жерде көчмөндөрдөн ушу аркылайыктуу баягыдан бери кыргыздарды ушуга мисалы үчүн өзбек казакка эме кылып атат. Кыргыздарга автохтон деген идея чыккан да. Ошого байланыштуу кыргызда Енисей кыргызстан менен эч кандай байланыш жок. Жер каймактагандан бери ушул Ала Тоодо жашап келген эл деп ошого муну негиз салган Валиханов деп койчу. Чынын айтканда бул Валиханов ал эч качан кыргыздарды бардык деген эмгек бирок кыргыздарды баягы мезгилде бияктан чыгарып өткөзгөн. Мисалы болгону Валихановго чейинки изилдөөчүлөр ойлогон Енисей боюндагы кыргыздарды, жана Козодой жазып аткан кыргыздарды калмактар 1703 жылы 18 башында Енисей боюнан Илеге көчүп келген Ордого. Айдап келип алар калмактардын курамына кирген да. Ошол кыргыздарды Ала Тоо кыргыздар деп эсептешкен. Валиханов биринчи жолу Абылгазым окуп, андан кийин Мухаммед Хайдарды тарыхый Рашидин менен тааныштырып экен, окуп жүрүп ошого таянып туруп, кыргыздар мурдатан баягытан эле ушу Ала Тоодо жашаган эң жок дегенде де крайний мера деп жазган, эң жок дегенде 16 жылында бери ушу жерде деп жазган. 16 жыл. Ошол Байыркултар деген Валиханов бир сөйлөмдүн башында алып алып эле Валиханов айткан, ушу баягы мезгилден автохтонный кыргыз деп айтканда ушуга атайын саясат берүүчү ушул кыргыздарды айылдан баштап ушул жерде жашаганга аракет кылып, Енисей менен эч кандай байланыш жок деген мындай басым болуп, бул чоң талаш болуп, бирок ошол маалда окумуштар үндөбөй калган эмес. Тиги союздук окумуштар, алардын ичинде бизден Кыргызстандан ошол маалдагы жалгыз кыргызча чыккан боюнча Алис Арабис Өмүр Кыраев көптөгөн журналдарда ушул боюнча полемика чыгып, жазып, кыргыздар жок эле дегенде улуу кыргыз кайра түзүлгөн 9-жылдан бери Тянь-Шаньда бар экен деп жазган макалалар өтө көп да. Мен жана эртегенес бул жөнүндө сөз кылып атканда аягына чыкпай калып да, Чыңгызханга чейин кыргыздар калыптанып аткан маалда Чыңгызхандын таасири менен кайра элдер аралаштырып атпайбызбы? Ошол кыргыздарды кыргыздын сандап кескин сарып кетти. Жашын монгол жабылма Кыргызстандын тарыхый булактарда карасак өзгөчө 80 миң аскер бир аралыкта Кытай булактарда 80 миң дегенде 5 киши болгондо 400 миң чейин жамбап атты. 500 миллион деген ал маалда жер бетинде адамдар аз эле да. Чоң эл да. Ал эми Чыңгызхандын чабуулунан кийин кыргыздардын саны 9 миң түтүндөйт. 9 миңден 45 миң эле болот да 5-тен болсун. Ушунча 10 эсеге кыскарган. Саны аябай азайган да. Кыргыздардын саны ошол Чыңгызхандын чабуулунан аса. Ал эми кыргыздарга кошулуп алган монголдорго каршы согушкан Найман, Меркит, Керей жана башка көптөгөн элде алар коңгурт кышканда бөлүшкөн. Ошолордун майра бөлүктөрү башкендер, көчмөндөрдүн салты бул биринчи чарбасы малчылык болгон, экинчи чарба согуш болгон да. Эгерде малың өлүп жашай албасаң, бирөөнүн бар чабап олжолоп кетиш керек болгон да. Анан ошо олжолоп кетпеш үчүн өзүнө коркуш керек. Ошол өзүнүн формаланган санаасынан башка өрөгөн келип баштады. Ошондой көптөгөн элдер келип кыргыздар деген каршы баштады. Муну Абылгаз аябай жакшы айткан. Абылгаздын китебин карасаңыз, кыргыздарды монголдор оттон суудан кечирип кырышты деп. Азыр кыргыздардын жерин биз кыргыздар ар бир эл келип турат, бирок алар өзүнүн ким экенин жакшы билет деп жазган. Ал келген элдер өзүнүн аты менен кыргыз болушунда улар кийин ошол кыргыздардын өзүнчө топ урулуп болсо ичкилик деп калды. Ичкилик урларын карасаңыз бүт өзүнүн первичный алгач биринчи баскычта этнос сааттар менен корсун. Ошондо меркиттер, гөлөстөр, кандылар, жактар жана башкалар өзүнүн аты менен кошулду. Ушундай бул кыргыздарда ичкилик топ эсип кошулду. Ошол он гана топ кайра биригип, анан үчүнчү ичкиликтер менен кайрадан аралашып, баары кыргыз болуш үчүн жана ошол 13-14 жылда дагы 100-150 жылдай убакыттан кийин анан жалпы азыркы кыргыз эли, кыргыз окуйм дегенде башка эч ким ойлойт.
конфедерациясында уеч башканын алдында кыргыздар жөнүндө маалымат айтты. Кыргыздар өздөрүн калмактайдан бөлүп кыргыз деп атаганын баш кабинетинде кыргыз деп атаганын мисалы үчүн Абылхай калмакка үйрөткөн кыргыздын жердегинде каза болду. Ушундай маалыматтар бар. Кыргыздар 15-жылынан баштап өз анча калыптангандыгын айтып атат. Союздун маалында 16-жылдын деши Мусерин орус улуу орус 16-жылында калыптанган Кыргызстандан кийин калыптанган болгондо. А чынын айтканда биз 15-жылдан баштап азыркы кыргыздардын саясий этностук курамы калыптанып идеологиясы бекемдер ойраттар менен бирдикте дегенде халка монголдор менен согушуп кийин ойраттар менен бесмандашкандан кийин ойраттардын кысымы менен Иле боюнан чыгышты яшамай келип азыркы Борбордукта жашаган, Батышта жашаган Моголстанда эригенди саясат өттү. Башкача айтканда бизде жанагы баштагы соғыс байыркы кыргыздар бул первичный этностор, а экинчи вторичный этнос болгон мезгил 10-14-жылдардан калыптанып жатат. Ошо элисейлик кыргыздар менен акыркы суроом болсун. Буга чейин көп талкууларда жаратканда биздин ошол катталмыштардын арасында бизге Анварбек агай, Макеев агай келип, улуу кыргыз дөөлөтү ошо сөз жөнүндө Бартолд улуу деп кошуп койгон деген андан көп талкуулар жаралды да, ал жакта мындай сөз болгон да, бул улуу кыргыз дөөлөтү биз ойлогондой чоң империя болгон эмес, салык алып турган эмес, Кытайдан кыздарын алган эмес, ушул сыяктуу сөздөр болгон. Анан чынында эле эмнеге Бартолд улуу деп жазган? Анткени бир катталуучубуз тарыхчы бала жазыптыр. Эмне Бартолду тамашалап жазып койгонбу деп. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Анвар агайдын сизге бир интересный айтып бер таанышканмын. Эми Анвар агайдын өзүнүн саясий менен жана илимий көз карашы бар. Анвар Макеевга чоң акмышты. Азыр жемектеги таксилардын ичинен ушу булак таануу боюнча биринчи арыстын секретарь жаңылбайбыз. Анан эми жана мен башында айткандай азыр окумуштун өзүнүн ошол тарыхый булакка берген баа бериши, интерпретация өзүнчө болот да. Анвар агайдын көз карашы боюнча кыргыздар кеч калыптанган, 18-жылга чейин эл болбой жинаган калыптанган деген түшүнүктөр бар. Ал эми Енисей кыргыздар бул өзүнчө болуп, ошо Енисей кыргыздардын аты менен Ыртыш Алтай боюндагы кыпчактар саясий этно болуп анан бияка көчүп келгенде кыргыз болуп калган. Кыргыздар негизи эч кандай Енисей менен байланыш жок деп мындай ушундай көз караштарды айтып жүрөт. А биздин ою сыйлап бирок ортогундарда улуу кыргыз аты жөнүндө бул Бартолд берген ат. Улуу кыргыз, улуу деген атты Бартолд берген. Бирок улуу кыргыз улуу болуш үчүн ошо улууну салып койсок каганат элдер алып чоң империялык каганат болуш. Сөзсүз Кытайдын кызы алыш керек эмес. Ошондой эле карагыңыз мына түрк каганат чия. Хундар эми макул. Хундардын маалы булар 400 жылда иштегенде кылышты. Анан кийин алар бергандан кийин экинчи чоң элдердин түрк каганаты. Түрк каганаты бунун истеми түшкөнү 100 жылга жетмес, бир 50 жылга жетпей эми эки бөлүнүп батыш чыгыш болуп кетти. Алар деле көп жашаган жок, алар деле чабуулдар менен барып система алып эч кимге сабак алган эмес, бирок алардын саясий таасири көп болуп көбөлдөрдү башы керек. Ал эми андан кийин батыш түрк каганаты, чыгыш түрк каганаты барабыз. Ал эми түргөш каганаты өтө кыска болот дешкен. Түргөш каганатын илинде түргөш каганаты изилдеп атышат. Андан кийин харлыктар болгон бир 70 мыңга жеткен убакта ага да ушундай болду. Уйгур каганаты деле 90 жылда эле болду. Ошо Кыргызстанда эле болду. Анан эми кыргыз жерлеринде баарына каганат система иштеп келип кыргыз жерлеринде иштебей калмакта. Бул мен бул пикирге кошулам. Кыргыз каганаты түзүлгөндө кыргыздар мисалы үчүн Кытайлар жазып атат. Уйгурлардын жерине келип, уйгурдун ордосун алып, ошондо баштап атат. Алар чыгыш Тияншанга чейин кетти, 5 балыкка чейин. 5 балык өтө маанилүү, биз Кыргызстан ушул жерде алмаш керек деп Кытай министрин катты. 5 балыкка чейин жерде мына чыгыш Тияншан. Тияга болсо Шибилерди бар 7000 кыргыз аскер чаап уйгурлардын бөлүгүн көчүрүп келди. Шибилер кыйынган долар азыркы жана Манчжурияда. Ошондон баштап саясий үстөмдүк элдерге чабуул жасап башыдырып. Андан башка ошол элдерде кыргыздар сөздөрдү саны алдында кыргыздарда улуу каганатка чейин кыштын иштеп алышкан. Башы деген элдерден салып калган. Кыргыздардын 70 жыл 80 жыл эле болду, анан бул узак болбой калды. Дуда болгондо Советский Союз 70 жылдан жашап канчалык дүнөн империя айтса болот. Бул жерде мен айтып жатам ошо
Улуу кыргыз каганатына кирген кыргыздын баары 100% келип эле азыр кыргыз болуп калчу. Ошо улуу кыргыз каганатты кыргызды кулаган алар башка элдерден аралаш этностук компоненттер өзгөрүп анан куралып десе болот. Анан мисалы үчүн мындай тилдик кишилер ошол эч кимди аралашпай эле көп кишилер келди түшүнүп калып дегенде да бул биздин азыр кыргыз урул курамын карап көрсөңүз канчалык бизде ошол тумактар да бар, ошол барлар да бар, кыргыздар, ошол керейлер, наймандар да бар. Анан канча деген элдер жергиликтүү Караханды мамлекетиндеги көчмөн элдердин көбү бизге кошулган. Моголстандын калкы дээрлик 80% бизге кошулганда болушкан. Ошол Моголстандын Карахандын тарыхы жана бизге кошулган элдердин тарыхы бир кыргыздын тарыхы деп айтсак. Анан ошонун тарыхкатары байыркы кыргыздарды ошол кыргыздардын ядросун түзгөн, өзөгүн түзгөндүгү ошол паспорту болгон. Аталышты этноним башкаларга деп атат. Кыргызбыз деп. Кыргызбыз деген аталышты саясий этноним эмес. Ошол жанагы орто кылымдарда кыргыздардын аралашып калышы аталышты. Мен айтат элем, ошо көпчүлөргө кыргыз элинин курамын калыпташыш үчүн изилдеп ошо кыргыздарда өтемдик аталышта урулар бар да, мына багыш, бугу деген. Багыш деген уру 4-5 аталыш бар. Сол канатта бар багыш. Адигинеде бар кара багыш. Оң канатта сары багыш бар. Сол канатта чоң багышы бар. Энекей багышы бар. Андан башка 3 багыш деген мурун эсинен чыккан аталыш. Ушу багыш деген аталыштын өзү Абросомдун деген бул багыш жаныбары түштүк Сибирде гана жашайт турган. Бул Тянь-Шанда, Тала жерде жашабай турган жаныбар да. Багыш деген сөз лос. Муну булан деп айтат кыргыздар. Ушул багыштын менен урун аталышы болуп атканы, бугу менен багыш тууганда, бугунун болуп атканы кыргыздардын биз түштүк Сибирде болуп келгенибиздин ачыктан ачык дайыты. Эми ушул багыш дегенден бизден башка элде жок аталыш. Болгону казакта багыс деген кичинекей айыл бар. Алар биздин багыштардын бир бөлүгү болуп Чимкенттин жанында казакташып кетип, кийин Казакстанга өтүп кеткен. Казактарда да жок. Калмактарда бай багыш деген аталыштар бар, багыш деп. Ал эми Кокан монголдорунда баягы кангай тоолорунда эле бул ошол жерде ошол курамда кыргыз, сомон, багыс сомон, анан Миңгат сомон деп коет экен. Ушул үчөөнү кыргыз деп эсептешет. Ушул үчүн булар эми таза маман эмес кыргыз деп эсептешет. Ушул өзү кыргыздардын тиги орто кылымдагы эсерсин кыргыз курамында болуп калды дал эмес. Андан башка мына мен ушу өзүмдүн жанагы диссертация жазсам, кыргыздар жөнүндө көптөгөн багыштар. Эми улам кытайсында кыргыздар талашып эдеп эми эч качан жаныбардан же болбосо бир нерсени илжей албайт. Эгерде ар бир кишини илжей алса, Чыңгызхан деген эл болмок, Тимур деген эл болмок мисалы. Эми уламыш деген ал уламышты жомоктотуп айтат да. Ошо кыргыздардын байыркы уламыштарын берип, мен ушу кыргыздар жана 40 деген сөздү байлаштырып, кыргыз деген сөз менен 40 деген ушу кыргыз менен 40 кызды айткан уламыш эске болгон. Кийин баягы биздин ислам билимчи болгондо ардан ашып биздин изилдөштөр биз 40 кыз эмеспиз, азыз атамыз Акеша пайгамбардын сакабасынан тарагабыз деп, аналак маналактан деп Шейх Мансур деп уламыш чыккан ушундай. Бирок ошо 40 кыз уламышын айткым келет да. 40 кыз уламышын биздин Алатоолук кыргыздарда 15-жылында тарыхы болуш 4 улустун тарыхында анан Мирхон жазылып калган. Кыргыз уламышы. Булар 40 кыздан анан 30 жылда тараган. Анан ошону 14-жыл, бул 15-жыл. 14-жылда Енисей боюнда кыргыздардан кытайлар жасалган. Кыргыздар 40 кыздан анан Уз дарыясынын боюнда чиптетиндер анда. 2000 километр алыс аралыкта бири-биринен ажырап кеткенде канча мезгил өткөндө бар. Эки элге бирдей уламыш айтылып атса, окшош билимий теориялар бар. Эгерде эки башка аймакта көп жыл аралашпаган, эки башка аймакта чыккан окшош элдер окшош уламыштар менен айтып жүрсөлөр, тарыхый билимдер бир болгон эле. Андан башка экөөтөн кыргыз деген билет. Тигилер дагы биз дагы кыргыз. Демек биздин түрүбүз ошол жактан келгендигинен бул талаш жаратпаш керек. Жөн эле баягы биз Енисей кыргыздар менен байланышып жүргөн Енисей кыргыздары Бартолкпа уездный часть болгон деп айткан эмес, Бартолк деп чоң окуштал ошо кыргыздардын
Борбор Азияда кандай деңгээлде саясий үстөмдүккө жеткендигин жазган да. Жок, рахмат. Агай, азыр Кыргызстандын аймагынын Россия империясына кошулушу жөнүндө сурагым келип турат да. Анткени биз мектепте студент кезде деле окуганда Атаки Баатыр жыйында аябай көп окуйбуз. Сулман жөнүндө окуйбуз. Анан Байтек Баатыр канча пособие алды, пенсия алды, ошондон өйдө жазылуу да. Бирок ошол эле учурда Үмөт аалы жөнүндө эч нерсе жок. Канаткан жөнүндө да аз билебиз. Анан азыркыга чейин Түштүк Кыргызстан деп бөлүп келе атпайбызбы кантип кошулганын? Негизи кандай кошулган, анан 20-кылымда ошо Россия империясына кошулганы жөнүндө кантип жазылып калган? Эми бул жана мен айтып аткан кыргыз тарыхындагы эң көйгөйлүү проблеманын бири бизде деколонизациялаштыруу ийинде маселеси турат да. Биз Падышалар Дастанынын курамында 19-жылдын ортосунда эгер тактабайсак 1855-жылдан баштап басып алып бизди эч кандай ыктыярыбыз жок эле жана добровольный деген сөз ал туура эмес, саясатташкан басып алып, куралды басып алуу менен баштап 1876 жылы Колкон хандыгын кулатып ал жерде кыргыздар кулаткандар ушул жылдарын 20 жылдан ашык мезгилде кыргыздарды басып алган. Эми муну биз канчалык баягы биринчи мезгилде падышалык Россиянын курамында жашап аткандан падышалык бийлик кулагандан кийин коммунисттик бийлик келди, советтик бийлик ал саясий системадан падышалык бийликти саясий жактан жамандаган менен колониялык саясатты ошол деңгээлде улантуучу болгон эч кандай ал өзгөргөн деле жок. Бизге мисалы орустар билим берди, тиги шаардык берди, маданият топтолду дегенмен эми бул баардыгы эле тарыхыбыздын жакшы жагы, жаман жагы да болот да. Ал жакшы жактары дагы бар, бирок эң негизгиси колониялык болгон элдерди ошо колонизаторлор басып алгандар. Силер биз биринге чейин эч кандай эрежесиз, силер жапайы болуп жок болмоксуңар, биз силердин куткаруучуңар бизбиз деп ошого тарбиялашканда, ошого тарбиялаш үчүн алардын тарыхын бурмалашкан, тарыхын жок кылышкан. Союздун мамиледе ошол Кыргыздын тарыхына болгон тескери мамиле чалып ошол максатта бизде баягы саясатка байланыштуу Россия империясынын кошулуп басып алышын, анын чогулган тарыхты бизде саясатташтар ушул күнгө чейин элдин мээсине киргизгени саясатташууга бүгүнкү күнгө чейин реалдуу толук баа берилет. Себеби дегенде союздун маалында биз кыргыздар өз ыктыярыбыз менен кошулду. Ошонун 63 жыл болду, 1963 жылы. 1863 жылы акыркы Түндүк Кыргызстанан кат жазган экен, Түштүктө кошпой. Анан деп орден алганбыз. Актер режиссер деген орден менен Түштүктөн сыйлаганда. Бул саясатка биздин башкаруучулар да ыңгайлуу болгон. Анан окумуштардын жазгандарын оңдотуп жазып, заказ беришип, анан ушундай болгон. Анан бүт китептеринде ушундай болуп кетти. Мына бүгүнкү күнгө чейин сиз айтып аткан Атакени, анан Байтекти кимди айттыңыз? Курманжанды атканы, Шабдандарды окутуп атканы, алар ошол орустар менен мамиле кылгандыгы үчүн алып жашкан да бар. Башка да ошондой элчиликте Кытай менен кылган элчиликтер бар. Маматкулдун маалында Кытайга барган, Кытай Чин империясы менен болгон элчиликтер бар. Колкон хандыгы менен Эсенкул Батырдын маалында болгон элчиликтер бар. Ажыгийдин маалында Сарбичевдин Пекинге баргандыгы жөнүндө анын баарын айтпай эле жалаң гана оруска байланышкандарды айтып чыкканбыз. Анан аларды да бурмалашкан да. Жашын Атаке Баатыр жазган катында болгону орустун кербени, чогуу кербени тиги Капалдан Казакстандын жана жетишүү аймагына Кашкарга жеткен кербени Ысык көлдүн түндүгүнө жеткен. Анын маалда жол коопсуздугу болгон үчүн казактарды көрүп Атаке айтып атат, элчиге силердин кербенди ушул жерди мен эч кимге тийиспей коргоп берейин, сен мага ошо акча өтүрүл деп. Экономикалык соода кызыкчылыгы. Ал жерде эч кандай кошулалы деген жок. Бирок бизде Атаке ушундай сураган, анан тедеп баягы орусча кат жазса, орусча кайрында деле ушундай мамлекетти басып ал дегенде ушундай тарыхты бурмалоо болуш керек да. Ал эми Байтеков Шабданда болсо орустар
басып тирген да курал менен. Орустар өздөрүнүн окумуштары Орто Азияны басып алуу, Түркүстандык баш ийдирүү деген эмгектери турат, анан медалдары, ордендери турат. Эми Орто Азияны басып алгандыгы үчүн медал, ордендер турат. Алар басып алып болсун, биз жок, өзүнчө басып алгандан кийин бул жерге өздөрүнүн системасын, администрациялык системасын калыптандырышы сөзсүз жергиликтүү менен жергиликтүү кадыр барктардан иштеш керек болгон. Алар ошо жергиликтүү кадыр барктуу адамдан өзүнө тарта баштаганда, бирок алар күч ала баштаганда, алар элге аябай кадыр барк атканда, бизге эл өтөсө булар эл каршы чыгат деп аларды ошол жерден токтоткон. Мисалы үчүн Байтекти күч алып Санкт-Петербургга барып келгенден кийин анын кадыр Байтектин баардык эмелерин алып, соттоп, камагына чыгышты. Шабданды пайдаланып тиги баардык жерде эметкенден кийин балдарына петиция бербей, анын баласын камага, Шабдандын көзүн түрүшүндө Курманжандан жатканы алай калпастан пайдалангандан кийин баласын дарга тартып, анын кадыр баркын кетирип атты. Бул орустардын басып саясаты көрүнүп турат. Анан бизде ушундай түшүнүк бар да, эмнеге өз ыктыяры менен коштуганда, бизде бир аксакал бар экен, Боронбай дене. Ошол киши кат жазыптыр падышага. Бизди кошуп албасаң, бизде кабыл атабыз деп. Мына Боронбай сурап атпайбы? Бул эми мына бүгүн бир аксакал Россияга кат жазса, мейли өзүнүн турбосун, мейли бирөө болбосун. Анан Путиндин эмеси тышкы министри кошулбойт да. Ал бир кишинин каты да. Бул жерде орустардын Орто Азияны басып алып, Түркүстанды басып алуу саясаты мындай болгон. Кырым согушу болгон. 1887-6 Кырым согушунда бул азыркы Түркиянын басып алабыз деп орустар согуш ачып, бирок түрктөргө Франциянын ичинде жардам берип, орустар саясатты кыйраган. Таптакыр батыштагы саясатты токтогон. Аябай булар алсырап Николай I каза болуп, андан кийин эметкенен айластан тынчтык келишимин түзүп, анан Россия империясы тирелейт калып алган. Чыгышты англичандардан атаандаш берип калды. Атайын план түзүлгөн. Англичандар Индияны караткандан кийин алар Пакистан, анан Афганистанга келген, анан эми Кытайга, анан Орто Азияга, Түркүстанга көз айтып аткан. Ошол шаш абалда Түркүстан анан түштүк симиттеп чыккан. Ошон үчүн улуу жүз казактары, Түркүстанда кыргыздар, анан Ферганада тиги Мавереннахрдагы Бухара эмираты хандыктары басып алуу атайын мамлекеттик иш план каралып, бюджеттин акча бөлүнүп, аскерлер топтолуп, стратегиялык курал болуп, анан басып алганда, эгер андай болбосо, бир боронбой эмес, 100 боронбойго чыкса да келе албайт эле. Басып алуу болгон. Анан алар басып алганда мындай кылган. Орустардын булар эми бизге караганда башкалардан илимге жакын болуп да, аскердик экспедициясына аскерлерди чыгарып окумушта болгон. Тарыхчылар, геодисттер, географтар, ботаниктер жана башка болгондо алар ошол жерлердин өзбекчиликтин жери кытышкандай, ыңгайгандай, кай жерге крепост салса болот, кайсы жерге жер иштет, орустарды көчүрүп келсе болот. Анан тарыхчы этнографтардын максаты бул эми болгон эле. Канткенде буларды былык кетирбей басып алабыз деп ошондой кишилер менен жүргөндө андан тышкары булардын агенттери болгон. Атай мусулман башкы татарлардан соодагер, мусулман молдосу, кыргыздын бийлерине, казактын бийлерине кишилер анан агитацияланган. Орус согушчусуна татардын да болду, башкырдын да болду. Тиги кичи жүз казак методу силерге шаарылат деп. Ошондой агитация менен анан кыргызды канткенде курал көтөртпөй, тынч жол менен басып аласы аракет кылды. Баардык жерде орус тили аскерин аяганда. Мисалы үчүн орустардын эң биринчи басып алуусу Хаментовскийдин Сарбарсады Каштык таш деп, эми чиреминдеги Сарбарстар кошулганда, ошондо биринчи кагыл ушул болгон. Кыргыздар орустун куралын танысын деп жанагы картист деп коет, жарылып кеткен снаряддар менен атканда, андайды укпаган кыргыздын аттарын жүрөгү жарылып кетти. Бирок ошолго карабастан кыргыздар чогулуп алып кууп, орустарды биринчи жолу ушул согушта 20 орустун солдат кетти. Бул чоң жумат болгон орустар. Анан кийин алар ойлоно баштады, жок, мындай болбойт экен. Буларды алдай эле, канткенде болот, салты кандай деп. Анан ошентип жанагындан башчылары менен сүйлөшүп менен анан басып алганда,
Ал эми орустарга каршы көтөрүлгөн страшный металл орманолу түндүк кыргызстанда биринчи чоң аракет кылган металлын каласында аны эмеси Чабан менен Кайлак Батырдын баласы Осмон болгон. А бияктан болсо Чүй бетинде сол тоосунан тиги Жаңгарач кошулам деп туруп баш тартып бирок аны кармап келип, анан кийин анын 64-жылы алып каза болуп калды. Анан маймыл малат. Аны соттошту жылбашты. Алар жөнүндө Союздун балында айтылчу эмес. Анткени алар антироссиялык кыймылдаган адамдар деп түгөл ошолор бүгүнкү күнчө оңолгон жок. Эми бул боюнча азыр бизде илимде жаш випоздор колго алып иштеп атышат жаңыдан. Бирок ошол жазылган изилдеген эмгектерди жарыкка чыгаруу, аны жанагы билим берүү министрлиги аркылуу окуу куралдарына коштуруу, аларга финанстык жардам берип архивтерге жиберүү деген маселе бүгүнкү күнчө проблема жатат. Бирок иш жүрөт. Мындай сөз бар да. Эгер түндүк кыргызстандыктар Россияга кошулбаса, Россия империясын бири-бири менен уруулар согушуп кырылып калмак деген. Анан ошол эле нарратив бул репрессия темасында да иштейт экен да. Кыргыздар бири-бирине эле ОНОС жазып, бири-бирине эле өлтүргөн депчи. Бул дагы бир жумшак саясаттын бир багытыбы? Жанагы эле колониялык саясаттын баасы. Колониялык саясат чиң калган адамдардын көз карашы да. Мисалы үчүн ана орустар келгенге чейин бизде жазып келген жанагы китептерде бүт бар. Орустар келгенге чейин бул сабак кырылышып аткан. Бири-бири кырып аткан. Анан орустар келип арачылап аман болуп калды. А чынында кандай болгон? Биринчи окуяны бул жерде Ормондун ханды болгон. Ошо Ормондун өзүн тиги орустар кошуп алышын орустун документтери турат. Ормон Түндүк Кыргызстандын башчысы экен. Бул кол астында 40 миң түтүнгө чейин кара кыргыз башы Ормонду башы болобу деп саясат кылып, Ормон иле көчкөндө атайын комиссия Премьерский капитан Премьер башында турган комиссияга Ормон бизге кошул деп. Бирок ошол жерден Ормон баш тарткан. Мен элге барам, элге салам. Элдин көпчүлүгү кааласа кошулабыз, каалабаса кошулбайбыз. Айылдары койгон деп жүрөт. Айылдары кошулбайбыз дейт. Анан экинчиден бизге мындай иш болуп атканда кагаз иштерин жазышат турган билимдүү адамдар керек. Биз элге биздин арабызда андай чоң билимдүүлөр кагаз аркылуу деп берсең. Анан Ормондун бул жолу уккандан кийин орустар жакшы түшүнгөн. Бул эч качан кошулбай турган кыргыздардын өз алдын жолун сактап, жана орустарды жаман Кагон хандыгына каршы саясат кылып аткан түшүнүктөр. Ал орустардын биринчи багыты орус агенттерин кыргыздар үчүн жайылды Ормонго каршы жибериши көтөрөт. Ошон үчүн аларда турат документте Ормонго каршы көтөрүлүп турган кадыр убактында кимдер? Солтодо Жаңгара, Сарбашта Жантай, Бубудо Боронбай деп Ормонго Качков менен жолугушуулар жөнүндө документтер бар, жашыруун. Анан жашыруун болгондо ар бирине айтат, ал эмес Боронбайдын калп турат өзүн. Силер Ободорду билдиңер, эгер бизге болсо Ормонго Ормонго каршы чыгабыз, аскер беребиз, Ормондо бут болду деп айтпадыңар деген каттар турат. Ошондой саясат болуп, мисалы үчүн Боронбайдын жанында Такайжанов Айзула Ногаев деген татайын катчы болду болчу. Кийин Тархан деген намал чоң пенсия колларсадан Кыргызга кошкону. Ормондун өзүнүн жанында Халбулин Сокол болду деген татар болгон. Орустун саясатын Жаңгарашта Жантай бар да болгон ушундай. Анан ошондой өлүп жарычылык иштер акырындап жүрөт да, орустун аскери келатат да. Анан ошол маалда булар чечкен. Кайсы жерден баштайсың эми ал орустун бір капал чече болгон. Капал азыркы талды барган. Талды бургандан биринчи Өндүскөндүн башы болгон. Анан орустар чечим мындай болгон. Биз эң биринчи ушул четинен Усукөлдөн баштайлы, себеби ушул жерге биздин дермен жол өтөт. Ошол жерден баштайлы, анан бул курулушунан ал четинен баштайбыз ортосун. Анан ошон үчүн Боронбайдын капасын жазат. Боронбайдын катын айтып, анан Боронбайдын элчилерин омскө жиберип, анан Боронбайдын иштери кабыл алып, качып бериштерин баштаган элчилерден бул Ормонго айтып жашыруун деп келишет. Ормон ошол окуяндан кийин Боронбайга барып, сен орустар менен мындай кыласың деп Боронбайдын ал жакын кишиси кудасы болгон да, өлүп турган кызынын кайнагы. Боронбайды орустардын бийлигин жанагы таанысын
айтар ушул Боронбайдын айылына түшкөндө конфликт болуп атат да. Окуя бир Ормон менен Боронбайдын кагылышуусу 1855-жылдын апрель майдын башында болгон. 54 55 болду кабыл. 54 сентябрында кабыл 55-жылдын 14 сентябрында кабыл алды. Ошондо январдан март, февраль, март, апрель, май 3-4 айдан кийин Ормон Боронбой болгон. Ал ысычкада Ормон бөлүп калды, жарадар болуп калды. Бугуда ошол маалда орустардын карасы эле. Ормондун кулун булган аз чабыш болгон жок. Бугу менен сабакчы чабыш башында. Ормондун баласы үмүт алып, бугудан кун сурап, сүйлөшүүлөр жүрүп, чабыш 55-жылдын күзүндө болду. Ошол биринчи чабышта орустардын өкүлү Хаментовский, дем өкүлү тиги Хорожий 100 адам менен келип орус аскери турган. Бул чабыштын башында уштурган орустар турат. Анан биз кыргыздар материалдарды окуп эле фольклор менен Кыргызда эң биринчи чыр эмнеден башталат? Ордодон башталат да. Манаста Алмамбет менен чүкө ойнап атышат, Адигенеттага чүкө ордодон ойношот. Ушундай да. Анан алар деле ошол мотивтикке салып, бугу менен сарбаш ордо ойношуп эле, анан чүкөдөн талашып деп. Мунун баары туура эмес. Бул фольклор факт жүзүндө бугу менен сарбаштын чабышына түрткү себеп болгон бул орус саясаты басып алышуу. Бүгүнкү ченишти билбейт башты. Анан каяктан бизди орустар аткарат, тескерисинче орустардын келиши менен чабыш башталды. Ушундай саясаттын өзү казактарга каршы болду. Мына карап көрсөң, ошондон мурун эле 50 жылдан бери 100 казактарды орустар басып алып атканда алар жаңы агенттерин жиберип, ал жерде күчтүү султан хан Барак, Өкжал Барак султан болгон башчысы. Анан ага атамдашкан экинчи террордагы Абулхайыр болгон. Абулхайырга кат жазып, сен бизге кошулсаң, султан Баракка каршы биз көрөшөбүз деп ода берип отуруп, акыры экөөнүн ортосунда чыккан чабыш болгон. Чабышта Барак Абулхайырды өлтүрүп койгон. Тескерисинче болгон. Анан Абулхайырдын балдары орустар естественно бар, даттанып, анан биздин атабызды ушинтип өлтүрдү, ода бербей деген берди. Абулхайырдын каты балдарынын каты мына биз тияр менен кошуп алат деп аскер киргизип, Баракты кылып, Барак качып, анан 200 казак басып алган. Алар дагы жанагындай мына чакет менен келиптир. Бул жөн эле дипломатиялык шылтоолук, бул орустардын методу болгон. Басып алуу методу. Бул татарлар да ушундай болгон. Анан кыргыздар, биз ушу кыргыздар элемент таптык, бир басып алуу методун түшүнбөй бүгүнкү чейин кыргыздар жанагындай бири-бири менен чабышып атканда, эч кандай чабыш кыргыздар эгерде орус саясаты болсо, бул чабыш болбойт. Мен ушундай эле айтайын. Мен муну тарих архивдик материалдарды изилдеген киши катары айтайын. Бизде жанагы фольклордук жанагындай көбөртүк жабыртуу уламыштарга айландырып өтө күчтүү болгондуктан, материалдарды окугандыктан бик жанагындай жанжал уламыштарга айланып кетет. Репрессия кеткенде репрессия маалында бирине бири арыз жазгандар болгон чыгар, бирок аны жогорку Москванын саясаты болсо эмне дейсиз буга? Жөн азыр деле жазсаң карабайт. Ал жерде компания болуп атканда, анан баягы камалып аткан багында адам түрдүү адам болот да, бирөө коркок болот, бирөө чакырымчыл болот. Ал бардык окуяны камтып келет. Ал болбогон сөз. Бул жанагы жерге бөлүү, троевостик, биз наймакка сиз наймак нача деп, же болбосо бул элди жакшы бул эл жаман деген. Анан колониал орустун саясатын мактагандардын чыгарган сөз деп коркпой эле айтсак болот да. Жана татарлар жөнүндө айтып кетпесизби, агент болгон депчи. Анан ошо Россия империясына кошулгандан кийин Аида Кубатова эже изилдеп жүрөт жадиттер жөнүндө. Ошол татар башкир жадиттери кандайдыр бир деңгээлде империянын бир агенттери болуп, Россия империясына кызмат кылган адамдар деп айтса болобу? Булардын анын баарын 100% эмес. Ошол татар, башкырлардан турган атайын саясатта Борбор Азияны, анча Кыргызстан аймагын басып алууда колдонгон адамдар болгон. Мен жана конкреттүү айтып атпайм, алар эң биринчи келген чалгын иштерине катышкан Файзулот
Tarhan же болсо позиционный коевди халдын сокунун olduğunu жана башкаларды айтсак болот. Булар ачыктан ачык документтеринде ташууланып турат. Ошо кыргыздарга каршы мындай орустардын саясатын бекитүүдө. Анан орустар басып алды да. Басып алгандан кийин Кыргыздын эски системасын жокко чыгарды. Мисалы ошон биринчи кезекте алардын максаты Кыргыздын мурунку элитасын жок кылуу. Саясий система ошол эң биринчи кезекте ормон жок болчу да. Ормондун балдарын бийликтен чыгарган. Ошол мурунку бийлөчүлөргө анан алар өздөрү түшкөн жаңы адамдар менен иштеше баштаган. Анан ошондон тышкары орустардын негизги саясаты бул жерге орустар келген орустарды көчүрүп берип, орустар да мектепте тачып, андан тышкары жергиликтүү түземдик кыргыздардын мектеп ачкан. Ушуну дагы кыргыздар ойлошот да, бул кыргыздар орустарга борч бирди кылышалы деп. Жок, анын негизги максаты түземдик. Жергиликтүү кыргыздардан орустун тарбиясын алган, саясатын колдогон, орустардын көз карашын жактаган чиновниктер даярдашын ачкан. Анан ошол түземдик мектепте окуган кыргыздар эми орустун администрациясына катышып иштей баштады. Ата ошол маалда бизге Россиядан келген адамдар жана жетишип маалда орустар менен кошо мусулмандарды билим берүү боюнча адамдар алган. Эми алар мындай эле эме мамлекеттик чыккынчылыкка баргандай чагымга барбай эле дин аркылуу жана билим берүү максаты көздөгөн адамдар көп болгон. Ошолордун бириnden Айсымбулов, Кайым Мифтах айтса болот. Кайым Мифтах өзү татар, башка жерде иштеген. Ал казакка келип, казактын фольклору менен таанышып калып, казактагы көп чогулуп кетип, талаш берип, аларды кыргыздардын санжасын эпостон окуганда таң калып, казак таштап, кыргызга өтүп кеткен да. Анан ошол киши баштап 1920-жылдан баштап кыргыздын фольклорун жыйнап, манас эпосун жазып алуу деген проблема бар ошо Кайым Мифтахтарда. Эми ушул кишилер булар эч кандай андай жеке кызыкчылыгы болгон эмес, мамлекет тараптан келген эмес. Бул өздөрү кыргыз элинин маданияты кызыгуу менен болгон мындай адамдар көп болгон. Ал эми андан тышкары биздин бай манаптар, колунда бар кишилер ошол россиялык мусулмандардан мугалим чакыртып, балдар медресе ачып, ошол акча жалдап берип окуткандай болгон. Россиядан келген Вагапов сыяктуу адамдар. Анан орустар билгенде алар менен кошо татарлар да келди. Алар келип бияка соода кылышкан, өтө байышкан. Караколдун негизи татарлар көп болгон. Ошолор алар өздөрүнүн жанагындай компактуу айлап алгандыктан алар ошол жерде турушуп, анан жанагындай билим берүү ишмердиги жүргүзгөндөр болгон. Мунун баары түрдүү адамдар. Бирок ошолордун алгачкылардын башында орустарга кызмат кылган, Борбор Азия басылыга кызмат берген адамдар болгон. Алар болгон. Тек баарын бир эмгеге салуу болбойт. Чоң рахмат. Кыркы сурам болсун. Өзүңүз эле айтып кетпедиңиз, баары бир тарых илими эми абсолюттук чындыкка келбейт депчи, саясат, идеология, пропаганда дайыма ролун, өзүнүн ордунун берет деп. Эгемендүүлүк алгандан кийин биздин расмий институттун дагы өзүнүн жаңы идеологиясын кабыл алды. Анан сиздин оюңузча ушул азыркы кыргыз идеологиясы, биздин мамлекеттүүлүк жөнүндө идеологиялар тарыхка кандай таасир берип атат, тарых илимине? Анан сиз ушул жаңы идеологияга ынанасызбы, сиз жактырасызбы? Кандай идеология? Мисалы үчүн тасадыкчы эгемендүүлүк алгандан кийин мына мамлекеттик түптөөчүлөр бизде канон темалардын бири болуп калды. Ошол эле Жусуп Абдрахманов, ошол эле Ишеналы Арабаев касыптын нысанасы жөнүндө аябай акыркы жылдары өзгөчө мына Кара-Кыргыз автономдук облусунун 100 жылдыгынан кийин да көп байкалды да. Ошол темаларга эле басым көбүрөөк жасайбыз. Деги эле азыркы мамлекеттин расмий институтунун жөнүндө айтып берсеңиз. Биз көп жылдар бою өз алдынча болбой калгандыктан, анан ушул Кудайдын буйругу менен өз алдынчалыкка жеттик да. Бирок бул өз алдынчалыкка биз кыргыз кыргыздар эле асмандан түшүп калды депчи, бирок чынында ал асмандан түшкөн жок. Кыргыздар тетип 19-жылында баштап өз алдынча болобуз деп күрөшүп кетишкен. Чачын ошо Колхон хандыгынан чыганда Орман күрөшү бар. Орман хан чыгандын достор басып алып, Осын куласына калды. Андан кийин өкүм болду. Ушул өз алдынча болуп кетиктин аракет кылган кадамдардын бири болду. Андан кийин тиги орус Совет өкмөтү чыкканда дагы бөлүнүп кетебиз деген жанагы автоном сурагандар болду. Басмачылык кыйын болду дегенде эң мындай болуп келди. Ошонун негизинен биздин жанагы мамлекеттик төптөгөн ишмерлер ошонун негизинде чыгып атты. Бул
түшүнүк калыптанып турганда. Анан ошонун баарынан кери анан 91-жылы болуптур. 91-жылы чыгып кеткенден кийин кыргыздар өздөрүнүн ушу тарыхына, өздөрүнүн иденттүүлүгүнө өтө үчал аябай аша чаап кетип жана тосуп турган ушуну жары келгенде болуп, ал керек болчу, бирок ошонун ашып жээктин баарын жеп кеткендей болуп, ашыгы менен кошуп кетип да. Ана эми бүгүн болсо мен ойлойм, мамлекеттик мындай пландык түрдө атайын идеология болгон жок. Ушундай илимди мындай кылалы деген пландык түрдө. Бул спонтандуу кайсы бир окуяга байланыштуу гана жанагындай иштер көтөрүлөт да. Деги эле биздин мен деле Совет маалында жашаган адаммын да. Ушу мен бирок менде мурункулардын баарын көксөгөнү мамлекеттик идеология керек деп күрөшүшөт. Аскар Акаевдин маалында Манас эпосунан 7 осуятты чукуп чыгып алышып, ал 7 осуятты Манас айткан эмес. Аларды азыркы адамдар жазып алып 7 пункттан ошону Манас аркылуу элди ойготобуз деген аракет кылган. Анан азыр деле ушул бир идеология керек дей берет да. Анан мен айтат элем, негизги идеология элдин эркиндиги, мамлекеттик бактылуулугу, мамлекеттик көздү карагындай сактоо, анан ошол мамлекетте жашаган элдердин эркиндиги, көз карашы, сөз эркиндиги, ушул анан материалдык жакшы жашоосу. Ушулар болуш керек да. Идеология ушул да. Андан ашык мындай. Анан бизге баягы совет системадагы идеологияны издегендер мындай болуп калат да. Бизде мамлекеттик саясий системанын типтери бар. Ошол саясий типтин демократиялык тиби бар, тоталитардык тиби бар, авторитардык тиби бар деген. Ошон үчүн тоталитардык типте гана мамлекеттик идеология үстүндүк кылат. Эгер тоталитардык болгон бир идеяга мамлекет басым жасап, ушул идея менен жашайсыңар деп бекитип койсо, анын идеяга баш ийген деп соттошот, камаш керек да, туура. Ошондой бөлүш фашисттик Германияда болгон. Улучшуда Гитлердин идеологиясы мамлекеттик болуп, эгер кимдир бирөө каршы болсо, атылган, соттолгон. Советтер Союзунда болгон коммунисттик идеология сүйлөсө, камалган. Анан бүгүн да биз бекитип койсок, ал идеологияга кимдир бирөө башкача көз карашта болсо, аны камаш керек. Мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөр баарын карап көрүн, аларда атайын мындай мамлекеттер идеология жок. Эгерде демократиялык өлкө болсо, мамлекет өзүнүн келечекте план иштеп чыгып, жана мен айткан эле мамлекеттүүлүк эң биринчи кезекте. Мына мамлекеттик убактылыгы, мамлекеттин иши калктын билимдүүлүгү, калктын эркиндиги, материалдык байлыгы, тил канчалык. Ушул боюнча гана иш алып барат. Бул кайсы гана өлкөнүн идеологиясы болсо ушул болот. Анан сөз Кыргызстанда кыргыздар, Кыргызстанда жашаган элдер үстүндүк кылат. Же болбосо мындай кылат деген, же болбосо биздин эпос башкаларга идея болуш керек деген калкыбыз түшүнүп эсептейт. Мен жана сиз айтып аткан өз алчогундан деле мамлекет идеология кылып атат дегенге мен кошулбайм. Мамлекетте мындай ачыктан ачык идеология басым жасаган жок. Болгону мына быйыл 2 Кара Кыргыз автономиясы 100 жылдыгы болуп, анан ошондогу адамдар жөнүндө даңазаладык. Эми аларды даңазалаганда да алар деле адам болгон, алардын кемчиликтери болгон, алар биздин мамлекеттиктен атактуу адамдар, бирок ошондой иштер кылып өз учурунда басмасына камалган, кулакка тарткан адамдар болгон. Кийин алар курмандыкка чоң, алар өздөрү ошол системанын курмандыгы болду. Бунун баарын идеялаштырып, мактап, анан ошону идеалдуу тексттен алыс болуш керек. Бул кандай гана тарыхый инсан болбосун, объективдүү болуш керек. Ким болбосун анын жакшы жагы болот, анан жаман жагы болот. Ошол жакшы жагы көп болсо жакшы адам болот, терс жагы көп болсо жаман инсан деп баа берилет да. Эң акыркы суроом болсун, анткени мен бул жөнүндө көп ойлонуп биз талкуулап да калабыз. Сиз ушул боюнча адиссиз да. Ушу Кыргызстандын аймагында негетип 19-кылымдагы жашаган баатырлардын эстелиги тургузулат да. Эмне үчүн ошол так ошол 19-кылымды тандап алышты? Эми 19-кылымдын ар жагын жакшы билбес, ошол 19-кылымды тандап атпайбы. Бул жерде биздин элдин тарыхка болгон билиминин терең эместиги көрүнүп турат. Тарыхта жанагы тарыхый материалдарды, булактардан тышкары дагы бизде Оозеки айткан уламыштар менен гана чектелип калган, көпчүлүк эл ошондон чыга албайт. Ошол уламыштын негизинде гана
19 жылында алып атышат. Анан эми азыр болсо андан арыраак урулган негизи бар адамдардын аттары ал эмне кылганын билбейт эч ким. Кандай иш кылганын эч ким билбейт. Ат берген деп ошолор баштап коюп. Бул эми мен айтып эсем, бул биздин элдин балалык оорусу. Жана балалык оору деген мындай да, бала өсүп келатканда, калыптанып атканда үнү бузулуп, мүнөзү өзгөрүп, бир балалык ооруга чалдыгат да, ал мезгил өткөндөн айыгып кетет. Биз эл өз алдыбызга жеткенден кийин биз өзүбүздү жана жаңазылык идентификациялоого канан экпизде, мокубуз канан эк да. Анан ар бир адам бизде улуттук деңгээлде эмес, ошол аймактык, айылдык деңгээлде бир баатырды чыгара алып, ошо менен сыймыктангыбыз келет. Ошол шартында менин атам сенин атаңдан кыйын деп балдар урушат го. Сенин атаңдан менин атам кыйын же сенин апаңа мен. Ошондой болуп атабыз да азыр. Анан ошол баатырларды мактанып, мен биздин айылда мындай баатыр деп, анан ар бири эстеликтерди коюп, эстеликтердин өлкөсүнө айланып атабыз. Бирок мезгилге баары калат. Анткени алардын эмне иш кылгандыгы, кандай болгондугу такталгандан кийин менде түшүнүгү кыргызда жалпы улут чөмдөрүлгөн нерсе. Мен ойлойм, бул мезгил менен өтүп кете турган эле нерсе. Ага өтө эле капаланбаш керек, бирок мамлекеттер ага көзөмөл болуш керек да. Ушул жана элдик сан жактуу маалыматтарды бурмалап, жомокойландырып, ар булак болуудан калтырып бузуп атышат да. Ошого жол бербеш керек. Жана археологиялык тарыхый эстеликтер болгон сыяктуу кыргыздын боложоки тарыхын да корумуш керек. Оюнан чыгарып ар ким окуган китептерин өзүнүн жомогун жазган сак болуш керек. Биздин чоң байлык тарыхый булак жок болуунан турат. Чоң рахмат агай. Урматтуу эсимде подкастынын көрүүчүлөрү, угуучулары, бүгүн бизде конокто Кыргызстандагы көрүнүктүү адис тарыхчы, орто кылымдар боюнча эң мыкты адис Рыскул Жолдошев агайыбыз болду. Агай, чоң рахмат келип бергениңизге, ишиңизге ийгилик. Ушундай элге тарыхты пропагандалап, агай элди агартып жүрө бер, аман эсен. Рахмат.